бул жака Нурсултан чакырганда мен даярданып келген жокмун. Аллах таала жүрөккө эмнени салса ошону айтабыз дедик да. Сиз өзүңүздүн апаңыз жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Бир күнү апаңа чалайын дейсиң, апаң жок болуп калат. Бир күнү атаңа чалайын дейсиң, атаң жок болуп калат дейт. Байке айтса эстеп келип атпайбы? Кудайга шүгүр, Алла ыраазы болсун. Бүгүнкү күндө эң чоң инвестиция бул атанын балага кылган инвестициясы экен да. Эң негизги себеби бул ошол апамдын дуасы депчи. Мен көп мектеп алмаштырдым. Мугалимдер айтат эле, бул адам болбойт дейт эле да. Айтор ошол ушинтип жашоо бизге дин түшүндүрдү да, мындайча айтканда ыйман жолуна салып койду. Биз качан намаз окуп баштаганда жүрөккө тынчтык келди. Силер ушундай кайрымдуулук иштерде кандай иштерди кылып атасыңар? Ошол дуа кылган айттым, я Алла, ушу мен Кыргызстанга эле эмес, бүткүл мусулмандар дүйнө жүзүндө кызмат кыла тургандардан кыл депчи. Ошого да кантип жетишесиз? Кыргызстанда ушундай адамдар бар болгон үчүн бул аалам кармалып турат да. Бардыгынан көңүл өйдө турат экен да. Өзүнүн ордун табайын, ушул мамлекетиме кызмат кылайын, бирок кандай кызмат кылам? Илимдүү балдарды колдосоң, булар мамлекетти көтөрөт да. Ийгиликке жетүүнүн бир сыры ушул бул ыймандуу аял, түшүнүктүү аял да. Эгемендүүлүк түшүнгөн адам Алланын эң чоң неаматы экен да. Ассаламу алейкум, кадырлуу Заман подкастынын жалпы көрүүчүлөрү, баарыңыздарга ысык салам. Бүгүн да буюрса сиздерге эң бир пайдалуу, мыкты бир көрсөтүү даярдаганга аракет кылабыз. Дениз байкем экөөбүз бүгүн студиябызда абдан эң бир сонун, азыркы учурда жаштарга өзүнүн ишкерлиги менен, өзүнүн кылган жакшылык иштери менен болсун, мыкты өрнөктүү коногубуз бар. Бул Лидер Умра компаниясынын, Лидер Мобайл жамаатынын ошондой эле түрдүү, мындайча айтканда, ушул лидер багытындагы көптөгөн компаниялардын негиздөөчүсү, ээси Билим Майнаев байкебиз. Студиябызга кош келдиңиз. Чындыгында көптөгөн жакшылыкта да биргебиз. Алла таала ыраазы болсун. Өтө бир өрнөктүү адам, буюрса өзүнүн жашоо тажрыйбасы менен, жашоодо көргөн мисалдары менен буюрса бүгүн көрүүчүлөрүбүзгө бөлүшкөнгө аракет кылат. Андыктан учурдан пайдаланып, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Толор брендине да баарыбыз ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана көрсөтүүбүздү баштайбыз. Бүгүн буюрса урматтуу көрүүчүлөр, негизинен эле мусулман инсан катары, мусулман ишкер кандай болуш керек? Ошол эле убакта мыкты бир ата, мыкты бир тууган, мыкты дос, ушул мыкты атуул, мекенди сүйгөн бир инсан кандай болуш керек? Бул тууралуу көз караштар кандай? Ушул багыттын тегерегинде буюрса Билим байке менен иншалла сөз кылабыз. Кудай таалам көрсөтүүбүзгө өзү береке берсин. Студиябызга кош келдиңиз. Кош келдик. Кош келиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу көрүүчүлөр. Бардыгыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими, тынчтыгы болсун. Аллах таала баарыбызды жаман көздөн, жаман сөздөн, башкалардын көрө албастыгынан, эч тарынан сактасын. Аллах таала коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбой калган дуалардан, капысынан келген кырсыктан Алла сактасын. Адамга ыраазычылык айта албаган Аллага ыраазычылык айта албайт дейт. Мен бул жерде команданы көрүп аябай мындай таң калып да отурам. Себеби мынча команда менен жакшылыкта жарышкыла дейт го. Көрүп бул жерде мен өзүнчө бир толкунданып турам десем да болом. Себеби ушунча бир жакшылыкты жайылтканга ушунча команда иштеп атканы албетте сүйүндүрбөй койбойт. Анан учурдан пайдаланып Дениз устазга да ыраазычылык билдиребиз. Мен жашоодо эки инсан бар. Эгер мындай исламдык көз караш менен айта турган болсок, мотивация ала турган албетте адамдарды көрүп, ушул Дениз устаздын эми баягы эми эмес, эми Орус улутунда болсо дагы ушунча аятты айтып, ушунча тафсирлеп, Куранды ушунча таза тунук хадисти жеткизип берип аткандыгы мен аябай таң алдырат да. Анан неге мен да кандай кылбайм деп мага Дениз устаз мына ушул жерден учурдан пайдаланып темирди ызыгында чап дейт го. Ушул нерсени Дениз устазга дагы ыраазычылык билдиргим келет. Сизде алымдар көп болсун, биз сизден мотивация алабыз. Экинчиси, ошо биз ушу Лидер Умра компанияны алып барганда көз азистерди алып барган элек. Буну мен Дениз устаз боюнча башка адамдарга да айткам, сүйлөшүп калып видеосунда айтчу. Көз азистер, ушу көздөрү көрбөйт, бирок 30 пара Куран жаттап койгон экен да. Ошо эки адам менен таасирленгем да. Биздин көзүбүз көрүп туруп, неге мынча Куран жаттабайбыз, неге мынча акыретибизге жакшылык иштерди кылбайбыз депчи. Ошо эки инсандын бирөө Дениз устаз. Аллах таала жашооңузго, өмүрүңүзгө береке берсин. Анан Нурсултан менен таанышканыбызга, кайсы гана жакшылыктарда болбосун, жаштарга мындай шоу бизнестин имамы деп дагы тамашалап неме кылып коебуз. Аллах таала жашооңо, өмүрүңө береке берсин.
калган иштериңди Аллах Таала кабыл кылсын, эселеп кайтарып берсин. Пайгамбарыбыз айтат го, адамдардын эң жакшысы адамдарга пайда тийгизген. Ар дайым ушул подкаст ата-энелерге, бир туугандарга, баардыгына жашоосуна, өмүрүнө өрнөк боло турган подкасттардан боло берсин, тилектешпиз. Бүгүн дагы Дениз байкем биздин көрсөтүүбүз дагы ушул май айынын 3-чү дем алыш күнү апаларыбыздын күнүнө арналыптыр. Мындай айтканда туш келип калыптыр да. Ошондуктан бейиш энелердин таманасында дегендей учурдан пайдаланып, жалпы биздин апаларыбызды, жалпы Кыргызстандагы энелер күнү менен чын дилибизден куттуктайбыз. Апаларыбыздан Алла Таалам өзү ыраазы болсун. Иншалла дүйнө ахиретиңиздер берекелүү, бактылуу болсун. Эми апалардан деп калдык, сиз дагы эне тууралуу көп сөздөрдү айтасыз. Бүгүн энелердин майрамы экен, иншалла. Ошондуктан биз апалар тууралуу бир-эки сөз кылып берсеңиз. Эми энелердин баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Негизи эне жөнүндө сүйлөй турган болсо, айлап жылдап айтканга дагы убакыт жетпес чыгар. Балким эненин мээрими пайгамбарыбызга бирөө келип сурады го. Я Расулалла, эң жакшы мамилени кимге кылайын дегенде энеңе деди. Андан кийин дагы энеңе, андан кийин да энеңе, төртүнчүсүндө айтты атаңа деди да. Себеби бул эненин ичиндеги боль, эненин ичиндеги переживание, төрөлгөндө сөөгүттөрдүн айрылганы, ушу кызы күйөөгө тийип кетсе дагы, канча жыл арада өтсө дагы кайнене кыйнап койбоду экен. Ушул дагы ушул кайын журту кыйнап койбоду экен деп уктабай күн түн ден соолугун жоготкон, баласы качан жумуштан келсе түнкү 1-2-де, мисалы сизде деле мисал келтире турган болсок, кечигип калсаңыз, сиздин аялыңызга чалып, аман эсен Нурсултан үйгө кайттыбы деп келсе де, анан кийин уктай турган бул эне экен да. Ошон үчүн исламда баардыгын бейишке адамдын эмеси бейиш да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан экен да, сен Кабаны 7 жолу айлансаң дагы, 5 мал эмес 500 мал намаз окусаң дагы, бирок энең сенден нааразы болсо, сен Нобелевский сыйлыкты алсаң дагы, президент болсоң дагы, сен аябай берешан адам, мамлекеттин баары мактаган болсо да, энең аттың бирөө ушул оңолбоду деп турса, анда акыбал чатак дейт да. Ушул сөздү башка бир передачада айтканбыз. Бирөө 3 миллионго жакын адам көрүптүр да. Бирок ал жерде энесине нааразы болгондор дагы көп. Албетте таштап кеткендер бар, мындай болгондор бар, тигиндей болгон, жашоодо тагдырда өйдө боло берет экен да. Бирок кандай болбосун, эне бул эне да. Эгер бир эле сөз менен айтканда сени туубай эле тунчуктур өлтүрүп койсо деле болмок негизичи. Себеби биз андай толтура көрүп атабыз да. Тууп мусорго чыктап кеткендерди көрүп атабыз, тууп бакпай кеткендерин кетип атабыз, аборт кырып алдырып койгондорун кетип атабыз. Эң чоң неамат Алланын эненин сага берген белеги сени бул жашоого алып келип койгону өзү жетиштүү да. Бирок намаз окуйбу, окубайбы, сени таштап кеткенби, кандай болбосун, биз энеге милдеттүүбүз. Жакшы мамиле кылгангачы. Энеси бар, кимдин энеси бар болсо, ал эң бактылуу адам да. Анткени биз умрага канча деген адамдарды апардык, канча деген миллионерлерди алып бардык, канча деген байларды алып бардык. Ушундай диний устаздардын мекеден деле жолугуп калып аттык, энелер жөнүндө, ата-энелер жөнүндө сабак болгондо мен көз жашын токтото албай, чоң серьезный заводдору бар, там миллион эмес, миллиарддарды айланган адамдардын ыйлагандарын көрдүм да. Анткени айттың, ай мен да энем болгондо, мен да энем менен алып келбей белем, энем менен мен да айланбай белем, энем менен мен да чогуу жүрбөй белем депчи. Буга да бир кыска окуя айтып берген. Ошо чоң бир бизнесмен келип, ошо умрага келгенден кийин, ушунчалык эненин баркын түшүнгөндөн кийин эми исламда энени айтып берген го. Куранда хадистин маанисинде келет, устаз билет го, энеңерге уф деп да айтпагыла деген. Мына эшик ачылып калыптыр, жабып койчу десе, апа эми ушундагы деген, уф деген ушул дагы болбойт экен да. Энеге каяш айткан кандай. Эмти бизнесмен келет, жүрөгү ачылат, анан бардыгын түшүнөт, көрөт, ушунчалык энесин сагынат, ушунчалык ыйнайт, ушунчалык энесин көргүзө келет, энесин коляскада отуруп жүргүзө келет, бирок энеси жок да. 3 күн бою ыйлап жатат. Устаз, турсаңчы, не болду сага? Айтсаңчы, эмне болду? Устаз, мен жашоомдон түңүлүп кеттим. Жашоом мага туңгуюк болуп кетти. Мен бул ааламды ушундай кең экен деп жүрсөм, бул аалам апамдын кучагынан тар экен. Мен бизнесте бекем жүргөнүм, жашоодо ийгиликтүү жүрүп атканым, үй бүлөдө тынчтык болуп атканы, береке болуп атканы бул апамдын дуасынан экен депчи. Бирок аттиң кеч жум калдым. Апам менден акча да күтпөйт эле. Апам менден алтын да күтпөйт эле. Болгон айылга келип менден ден соолугун сурап кеткенин күтөт эле. Ар бир автобуста мени караңгылап турат эле. Бирок мен дүйнө деп жүрүп, байлык деп жүрүп алдап койду. Абылайхан деген Казакстандын чоң акыны бар айткан экен да. Адамзат, алданба, дүйнө деген жалганга, сени таштап качат го акыретке барганда депчи. Дүйнө деп жүрүп, байлык деп жүрүп, апамдын ыраазычылыгын ала албадым дейт.
Анан Кабага чыктым дейт. Кабага чыксам бир казак кушу апасын коляска менен айландырып кетип бараткан экен дейт. Апам да элестетет, апамдын жыты сезилет. Уктасам да турсам апам көз алдымда элестетет дейт. Анан казак айттым дейт, бауырым берши коляска, апаңды бир айландырып алайын. Бауырым айланды дейт. Айландырып кетип баратканда менин жан дүйнөм кызды дейт. Акмак, сенин да мүмкүнчүлүгүң бар эле го. Сен да апаңдын тирүү кезинде ыраатчылыгын алып койгонго бар эле го. Эмди бирөөнүн апасын түрткөнгө зар болуп калдыңбы деп жан дүйнөм мени кызды дейт. Ошол инсандын айткан сөзү, кимдин энеси тирүү болсо, азыр барып таманынан өбүп калсын. Азыр барып ыраатчылыгын алып калсын дейт. Биз ойлогондой өмүр узун эмес. Бир күн апаңа чалайын дейсиң, апаң жок болуп калат. Бир күнү атаңа чалайын дейсиң, атаң жок болуп калат дейт. Канча деген ыйлагандарды көрдүк. Ошон үчүн бул эне жөнүндө айтып отурсак, окуя да түгөнбөйт, хадис да түгөнбөйт. Аяттарда да ата-эне Куранда ушу намаздан кийин эле болсо канча жерде ата-энеңерге жакшылык мамиле кылгыла деген келет. Ошон үчүн ата-энелердин жашоосунун өмүрүнө береке берсин. Акын айткан экен, жашоодо канча арман бар, өзүң бар демек майрам бар, бейиштеп сенин таманың белгилеп кеткен пайгамбар депти. Ушул сөздүн ичинде жетиштүү го дейм ушул сөздөрчү. Ошон үчүн апалар бар болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун, сиздер бар бул алам кармалып турат. Койгондой мезгил сизге жүгүн артып, самайың былтыркыдан арыш тартып, энеке кагылайын картайбачы, өмүрдүн кайгысы да барат калкы деп энелер эч качан картайбасын. Амин, амин. Айтылат, бир денеде эки жүрөк соксо, бир гана эненин денесинде болушу мүмкүн дейт. Ушундай биздин апаларыбыздан Кудай таалам өзү ыраазы болсун иншалла. Бейиштин эң жогорку даражасын Фирдаус менен сүйүнчүлөсүн. Амин. Өтө сонун сөздөр айтылды. Билим байке да Алла ыраазы болсун. Ошол сиз өзүңүздүн апаңыз жөнүндө бир аз айтып берсеңиз, мындай кичинекей кезде кандай тарбия берди эле? Себеби мындай азыр көрүп атабыз да, ийгиликтүү киши чоң жечкинер жетти, анан буюрса кайрымдуулук кылып атат, канчалаган адамдарга, сообществтерге мындай дайыма алдыда да. Албетте бунун артында ата-энеси турат да. Себеби убагында тарбиясын берип, убагында батасын берип, анан бирөөс ата-энеңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Эми апабыз биздики эми жашоо кандай мындай. Эми бул нерсени биз дагы кээде айтабыз, что бизде да жаш балдар бар да, балким ошолорго мотивация болуш үчүн дагы баягы эми жүрөктөн чыккан нерсе жүрөктөн, бул жака Нурсултан чакырганда мен даярданып келген жокмун. Аллах таала жүрөккө нени салса ошону айтабыз дедик да. Биздин ата-энебиз биринчи класстан эле ажырашып кеткен негизичи. Ата-энебиз өзүнчө биринчи класстан бери ажырашып кеткен. Апабыздын колунда, атабыздын колунда болдук. Апам албетте жакшы адам, ушул жака, ушул ийгиликке жеткенибизде апамдын бир дуасы менен чыгар балкимчи. Апам эч качан мындай дүйнө жыйнаган эмес, мындай дүйнөгө кызыккан эмес. Бирок адамдарга ар дайым жакшылык кылат эле. Биз ушу эзимде квартирада жашап атканда биз өзүбүздүн квартиранын акча төлөй турганга мүмкүнчүлүгүбүз жок эле да. Ошо үйдө бир нан турган эле, бирок биз деле кичине чоңоюп калган элек. Бирок кошунанын балалдары аябай кичекей эле, 2-3 жашта. Бирок жалгыз эле бир нан бар эле, кечинде жейбиз деп атканчы. Бирок ошо кошуна сурап келгенде апам ошол нанды ошол жака берип койгон эле да. Балким апам ошондой адамдарга жакшылык кылган себебинен ошондой апама Аллах таала балдарды насип эттиби деп ойлойм да. Эми албетте апам намаз окубайт, бирок биз колдон келишинче аракет кылабыз. Апамдын жүрөгү да Алланын колунда. Бирок ар дайым апам үчүн дуа кылабыз, аракет кылабыз. Кудай буйруса иншалла намаз окуп, Кудай буйруса бекем. Эми жашоодо адамдын өзүнүн бир мечтасы болот го. Мечтам меники, Аллага шүгүр, Аллах таала ушул жашта келгени акылга сыйбай турган байлыктарды берди, атак даңкты берди, Аллага шүгүр. Бирок мен бир максатым бар. Ошо апам тирүү кезинде апам менен чогуу Кабаны айлансам деген максатым бар иншалла. Ошол максат Кудай буйруса жакын күндөр ишке ашат деген ойдобуз да. Амин, амин. Аллах ошол күндөргө иншалла жеткизсин иншалла. Байкем айтып берсе, мен да мындай жүрөк сезимдер менен ойноп кетти да, ар кандай болупчу. Себеби мен кичинекей кезде эми так 11 жашта элем. Тилекке каршы биздин ата-энебиз мындай 2 жолго түшүп ажырашып кеткен. Анан мен тайнем кадам жайда турчу да. Өз токтогулдан болот тайнелеримчи, тайларым. Анан кадам жайга бардык. Анан 7 класс 1 жыл окугандан кийин 7 класска тапшырам да. Анан апам дайыма умтулчу да, ушул баламды жакшы окутайын депчи. Ушундай мындай лицейге, ошол убакта Кыргыз Түрк Семет лицейине, анан мындай экзаменге алып кирди.
Мен экзамен көңүлсүз эле жазып койдум да. Биринчисин жакшы өтүп, экинчисин эмне кылам биякта окуп деп анан мындай эле чыгып кетип калдым да. Анан апам завучка кирип суранда да балама бир шанс бергилечи депчи. Аябай суранды да мындай. Өлү жалдырайт го мындай. Пожалуйста, балама бир шанс бергилечи мындай. Бул өзү окуйт жакшы депчи. Анан мен экзамен жаздым. Туш жаман болуп кеттим, мама ушундай жалдырып атса деп. Экзамен жазып, жакшы Кудайга шүгүр лицейге кирдик, окудук. Анан окуп атканда үйдө акча калбай калды да. Эм тартылыш. Анан балаңды тайнелерим окуудан алып салалы дем, контрагы өзү аз эле экен. 8.000 сом төлөчүбүз. 1 жылга. Элестеңиз. 1 жылга 8.000 сом. Тамак аш, бүт мектеп, китеп иштеп ичинде. Анан мамам айтты, мен анда кеттим Россияга иштеген депчи. Анан Россияга кетип иштеп, ушу 5 жыл контрагыбыз төлөдү. Ошол окудук. Байке айтса, эстеп кетип атпаймынбы? Кудайга шүгүр, Алла ыраазы болсун. Дальше окудук, жакшы болду. Окудук, илим алдык, билим алдык, жакшы адамдар менен тааныштык. Апалар ыраазы болсун. Мен дальше сүйлөй албайт. Чындыгында айтканда, бул ата энебиздин биздин жашообузда ролу өтө чоң. Анан баарыбыз ошол 90-чу жылдары жашадык. Союз кулагандан кийин ушундай кризис болуп калыптыр. Албетте биздин мындай балалыкты эстей турган болсок, чындап чай менен, нан менен ушундай өттү да. Бирок ата энеси өзүңөрдүн эмне бар болгон болсо бардыгы ошол балдарга берген да. Балдарга берген. Анан мен да ошол 2003 жылы исламды кабыл алгам. Анан негизи мындай себептерди айта турган болсок, мен да ойлоп атам, ошол эң негизги себеби бул ошол апамдын дуасы депчи. Себеби мен уктап атканда ал дайыма келип, жанына келип, мындай дуа кылчу экен да. Мындай христианский молитва болсо деле, мындай дуа кылып туруп, анан күндө ушундай дуа кылчу экен да. Анан ойлоп атам, ошол белким Алла субхана тааля ошол апамдын дуаны кабыл кылып туруп, анан ушундай хидаят берген депчи. Машалла, жана толкундан күтпөдүм, Кудайга шүгүр. Ушул апам мындай окуунун айынан ушул лицейге кирип, жакшы адамдар менен таанышып, англисче сүйлөп, башка тилдерде сүйлөп, ушул дүйнөгө чыгып, мындай айтканда көп мамиле, Кудайга шүгүр, көп мамлекет көрүп келдик, алхамдулилля. Ушул эми жакшы адамдар менен мындай айтканда ошол жолго багыттап койду да. Апаларыбызга Кудай таалам ыраазы болсун. Просто мындай эстеп аябай ыраазы болуп кеттим апама. Байкем айтып берип атсам деп өзүмдү мындай өзүмдү конвертация кылыпчы. Иншалла Кудайым берекесин берсин. Амин. Билим байке, негизи ушундай ийгиликтин сыры эмнеде? Ошол жеке сиздики, ушундай кантип ийгиликке жеттиңиз, анан ошол эң негизги ошол сиздин оюңузча мындай кайсы инструменттер сизге мындай жардам беришти да? Ийгиликтин эми сыры дегенде бул жерде азыр эне жөнүндө айттык, ата жөнүндө дагы эми ушул ийгилик менен мындай кошуп эме кылып айтып кетейик. Болсо сиз айткандай ошо атабыздын да аракети болсо керек. Кыргызда макал бар, көчөт тиксең мөмөсүн татасың депчи. Бүгүнкү күндө эң чоң инвестиция биз акча деп же бизнесте ойлойбуз, бирок бүгүнкү күндө эң чоң инвестиция бул атанын балага кылган инвестициясы экен да. Атаны көрүп бала өсөт деген чын экен да. Дүйнөдө бир эле инсан бар, аламды 6 жолу айланып чыксаң дагы ал адамдай таппайсың да. Мен көрбөгөн кыйынчылыкты көрбөсүн, бирок мен көргөн жакшылыкты ушул көрсүн деген дүйнөдө жалгыз эле бир адам бар. Ал сенин атаң да. Ушу атаңды койгон күнү адам түшүнүш керек экен, жашоодогу сен эң жакын адамыңды койдуң да. Жашоодогу эң жакшылык каалаган, эң сенин тирегиң болгон, сен эң асканзоо болгон, сага жашаганды үйрөткөн, сага дубасын берген бул сенин атаң экен да. Качан сен атаңды койгон күнү шытай, сен жашоодогу эң жакын адамыңды койдуң да. Аталар ушундай азыр, мисалы Нурсултан айтчы, жумушта азыр мынакей канча подкаст тартып атабыз. Үйгө барганда балаң чуркап чыкса, канча сен чарчагандан баарын унутуп коесуң да. Канчалык нерв болсоң, канчалык банкрот болсоң, канчалык болсоң дагы бирок сен эшикти ачканда балаң жүгүрүп келгенде бардык сенде дүйнөдөгү проблеманын бардыгы унутулат да. Эми бизди атабыз ошончолук канчалык жакшы көрөт экен, ушул жерден билсең болот да.
Аталар ушундай экен да, мейли мен ден соолугумду жоготсом жоготоюн, ар намысымды жоготсом жоготоюн, бирок мен үй бүлөмдү жоготпойн. Мен мейли ачка калсам ачка калайын, бирок менин балдарым ачка калбасын депчи. Дүйнөдө бир эле инсан ата бар экен да. Бизден эми ушундай иштеп, жаш кезден бизди атабыз ушундайга үйрөттү. Эми буну неге айтабыз? Кээ бирлер айтса кайта айта берет. Баягы Шералдын чокоюндагы илип койгон го, Нүсүппеде уштогу эстеп турсун депчи. Бул өзүбүзгө анан башка кээ бирлер ата энеси ажырашып кетсе иши болбой аткандар бар, кыйналып аткандар бар. Балким бул жаман жашоо эмес, жаман күндөр да. Ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык болот да. Өзүнүн атабыз 10 жылдан ашык тачка түрткөн да. Бизди кичекейибизден ушундай жумушка үйрөткөн да. Чыдамдуулукка, ушундай бекемдүүлүккө үйрөтөт эле. Каникулда барып биз ушу Астанада тачка түртөт элек да. Мен буну ар бир подкастта айтам, что башка укпаган балдарга мотивация болсун. Анан бизнесмендердин, предпринимательдердин көбүн эле карасаңыз, көбүндө окуя ушундай да. Анан кээ бирлер түшүнбөгөндөр айта берет. Неге минтип айтат депчи. Бала атасына, мисалы, бийлик атасы өттү, бийлик өтүп кетет экен да. Бирок тарбия, адеп, ахлак ал автоматик өтүп кетпейт экен. Атасы муфти, атасы имам. Бирок атасы өлүп кете турган болсо, атанын муфтийлиги, атанын дамылазы баласына өтүп кетпейт экен да. Ата бала өзү үчүн мээнет шарт экен. Кандай дыйкан өзү поляга мээнет кылгандай, бала да өзүнө мээнет кылыш керек экен да. Албетте жол көрсөтүүчү атам, бирок атам бизди жөн эле мындай эме кылбастан, жесткий тарбия менен бирок өзүң бакканга, өзүң эме кылганга үйрөттү да. Ошол ийгиликке сыр жеткендердин бул ушу атамдын колдоосу, атамдын жол көрсөтүүсү, ушу чыдамкайлыкка, ушу жоопкерчиликке үйрөткөн бул атамдын дуасы батасы болсо керек. Ушу бизнеске дагы үйрөткөндү бардыгы ушу атамдын дуасы менен болду. Анан албетте азыр эми миллионер кылам деп атат, бай кылам деп атат, тигиндей кылам деп атат. Эми миллионду сүйлөгөн адам өзү миллионер болуш керек да. Мисалы, ар бир нерседе эле карасаңыз, Нусрет бар го мисалы. Кече эле эмелерин көрүп келсем, өзү посудомойщик болуп иштеген экен да, мисалычы. Азыр Дубайда да бир подкаст көрүп келдим, тоже 16 ресторандын управляющий, он посудомойщиком болсам да. То есть любой нерсеге мээнет шарт да. Бешке киришке деле мээнет шарт да деңизден була, туурабы? Ошондой эле бул жашоодо деле ийгиликке жетиш үчүн эч кандай сыйкырчылык жолу жок. Буга жоопкерчилик болуш керек, ответственность болуш керек. Сүйлөгөн сөзүңө жооп бериш керек, айткан убадаңды аткарыш керек. Анан талыкпаган мээнет эле керек, башка эч нерсе жок. Бага биздикилер койгон максатына аракет кылат, анан жетпесе сым калат да. Койгон максатына жетпей калса, максатты алмаштырбаш керек, балким планды алмаштырыш керек да. Анан жоопкерчилик, туруктуулук, тажрыйба менен, ошо менен эле ийгиликтин сыры го дейм. Башка бир мындай чуда нерсесинде эле канча иш кыдырды көрдүк, дүйнө жүзүн кыдырып көрдүк, бирок андай нерсени эле көрбөдүк да. Жалкоолук жанга жетет дейт го. Ошон үчүн жалкоо болбой майлам, күн түнү аракет кылып иштеш керек, издениш керек, ушундай эле жол бар го, менин оюмча. Бир кошумча, негизи психологдор айтат. Бул психологдор да, бул мындай диний психологдор дагы акыркы сөздү ушул Төрөбек Бекбаев Казакстандан Кыргызстанга келгенде ушул сурадым да, мисалы үчүн бир адам иши жүрүшпөй атса, такыр иши жүрүшпөйт. Бир жумуш кылат, болбой калат. Же мындай партнерлор менен ызычуу болуп кетет. Бир таанышыбыз чоң жумуштар, бизнестер кылат. Дайыма башка иш барса, ал жакта да проблема да. Ушул эмне себеп болушу мүмкүн десем, айтты, ал кишинин атасы менен мамилеси жаман окшойт депчи. Анан ушундай Кудай таалам ушундай кылып койгон дейт. Энеси менен мамиле жаман болсо дейт, ооруй берет дейт да адам баласычы. Ооруй берет экен да, түрдүү мындай жаңы оорулар пайда болуп ушундай. Атасы менен мамилеси жаман болсо дейт, бул дейт иштери жүрүшпөйт дейт экен. Мындай руководство менен мындай ызычуу боло бериши мүмкүн, бир проект баштаса жакшы натыйжа чыкпай калат. Кыскасы ушундай дейт да. Ошондуктан ата энеге өзүнө жакшылык кааласа дейт, өзүнүн жашоосун оңдогусу келсе, биринчи ирет ата энесинин дуасын алып жакшылык кылыш керек дейт иншалла. Ата энелерден Алла таалам ыраазы болсун иншалла. Амин. Билим байке, сиз ошол намазга кантип келип калдыңыз? Намаз кантип баштадыңыз? Намазга өзү менин досторум намазга эме окружениядан да көп нерсе зависит этет. Ошол нерседе айтат го, сенин досуң ким экенин айтсаң, мен сенин ким экениңди айтып берем дегендейчи. Мен өзү азыр мугалимдер мени көрсө азыр күлөт болуш керек да, өзү негизи ушинтип насаат айтып жүргөндө. Себеби мен көп мектеп алмаштырдым. Мугалимдер айтат эле, бул адам болбойт дейт эле да.
Анткени ата эне жаш кезинде ажырашып кеткен, көчөдө жүрөсүң тиякта биякта. Анан айтат эле, ким билимге кошула турган болсо анын баласы бузулат, апасына милицияга чөбөт, андай мындай дейт эле да. Эми азыр күндөр өтүп, азыр билим дегенди тааныйсыңбы, менин балам ошонун жанында жүрөт деп калбадыбы азыр элечи. Аллага шүгүр да, ойнобой кубат эле билек. Бул дагы Алланын жардамы менен да. Бирок качан намазга келдик, Аллах Таала жашообузду оңдоду да. Бардык жактан морально, материально жашообузду оңдолдук. Буга бир окуя айтат го, Билал разыяллаху анху канча бир 1,5 кило тузга татып алган, ушундай бир Эфиопиядан келген бир неме эле депчи. Кара негр эле мындайча айтканда. Абу Жахил кандай арабтардын арасында пикир берип турган, 100 десе 100, нур десе нур, байлык десе бардыгы бар эле. Бирок ислам динге каршы чыкты, пайгамбардын айтканына каршы чыкты. Аллах Таала бунун жашоосунда талкалады, ахиретинде талкалады. Бирок ошо 1,5 кило тузга татып алган Билал качан пайгамбарыбыздын жашоосу менен жашап баштады, Алланын өкүмү менен жашап баштады, Аллах Таала даражасын көтөрдү. Арабтардын балдарынын аты Билал, Саудияда чоң мечиттердин аты Билал. Болбосо Билал Эфиопиядан, биз Кыргызстандан, каяктан тиешеси бар, кыргыздардын балдарынын аты Билал. Качан пайгамбарыбыздын жолуна түшкөндө Аллах Таала өзүнүн немесин көтөрдү да. Ошондой эле биз качан намаз окуп баштаганда жүрөккө тынчтык келди. Жашоом ошол кезде бейбаш болуп бардыгы, мен өзүм деле уже баягы оңолбойт. Бир жолу ушу мектепте бөлүштүрүп отур, эми мугалимдер балдардычы. Анан мен капталдан кетип баратып угуп калдым. Эки мугалим тошто бардыгы бөлүнгөн. Мени эме кылып атат да, мугалим урукса көрүп атса керек. Сен ал, мен ал, жок, мен албайм депчи. Алгысы келбей, анан настолько ушунча болуп кеттимби деп анан өзүмө кой дедим да, анан 3 күнгө даватка чыктым. Эң биринчи жакшы күндөрүм ошол да. 3 күнгө даватка чыгып келип, анан ошол жактан ыйлап дуа кылып, андан кийин ошол жактан Алла менен мамиле кылып келдим да, Алла Кудай буйрса ошол нерседен сен эле айырып койбосоң, эч качан намазды таштабайм деп. Ошо менен намаз башталып кетти. Аллага шүгүр, ушуга чейин колдон келишинче окуп атабыз. Кемчиликтер көп, түздөй турган нерселер көп, бирок эң биринчи күнүбүз ошол 3 күнгө даватка чыгып ошол жактан башталган да. Ошондон кийин Аллах Таала жашообузга береке берди, ишибизде дагы, башка нерсебизде дагы. Ушу бизнесмен болгондо деле ислам көп нерсе эми жардам берет, болбосо адам психологически деле сым калат да, мындай болгондо мындай болмок, тигиндей болгондо мындай болмок. Эми ислам менен бизнес экөө айкалышса сенде өзүңө дагы жакшы да. Эми болуп калса бул Алланын каалоосу менен. Болбой калса да Алланын каалоосу менен. Болбой калса бул да бир Алланын кайры. Мисалы бир жакында товар сала турган болгондо бардыгын товары кеткен, биздин товар калып кеткен да. Ошондо самолет проблема болуп учпай калып 3 ай самолет туруп калды да. Биз эртеси күнү башка самолет менен салып көрдүк. Ошол жакта анан биз кейдик да эмичи. Биздин айфондор калып кетти, канча миң айфон турат, баасы түшүп кетет, мындай дегенде. Ошол айтат го, силерге зыян деген нерсе пайда болуп калат, пайда деген нерсе зыян болуп. Анан хайыр шүгүр Аллага дедик да. Бирок жанагы самолетко салгандар 3 ай 4 ай чыкпай калды. Биздики эртеси күнү эле кайдан эме менен келип калды да. Ушундай ситуацияларда адам өзүнүн кайгысын жеп коет да. Бул самолетко салганда болмок, минткенде ошондой кылсаң болмок, бирок болду. Кандай болсоң да Алланын каалоосу болду да. Бизнесте дагы ушул ислам аябай көп жардам берет да. Кандай болбосо шүгүр кылганды. Мисалы, Аллага шүгүр, мен мынча местен бар, мен мынча оборотум бар. Болбосо адам инсан тойбойт экен да, топурак эле тоет да. Азыр кээде өзүң отуруп, ойлоп, Кыргызстанда байларды, өйдө жакты карасаң өзүң байкуш сезип кетесиң да. Ылдый жактарды карасаң, Аллага шүгүр дейсиң. Алхамдулилля, жашаган үйүм бар, ишим бар, бизнесим бар. Эң нерседе ушу ислам жардам берет да. Бизнесте дагы ушундай ислам көп жардам берет. Аллага шүгүр. Ушундай. Машалла, жана айтып өтпөдүмбү? Ата энебиз ажырашкан депчи. Анан Кудайга шүгүр, мен деген тиги кыз аскерде жашачубуз да, кичинекей кезде биякта Бишкектечи. Анан ал маалда эми жинс пакет тармас, жалаң орус досторум бар болчу да, анан баары мени кайка алып барат. Мен церковь алып барат да, ушу Малика деген кафенин жанында мындай кичинекей бар болчу. Анан ошол жака барып көрүп, алар дагычы анан күнүгө келсең карточка берчү да, мындай. Жана карточка берет го, бир посещение үчүнчү келдиң, молодец деп, понедельниктен субботага чейин чогултасың. Воскресенье күнү келип алып келсең, тапшырсаң, тандайсың да, канча балл чогултсаң, ошончо приз аласың да. Белең үйдө алып бере албайт, ал белегитичи, анан деп кыйын болуп барып.
бирок эми Кудай таалам оор эми азыр альхамдулилля кийин ата энебиз мамилеси жакшы азыр сонун бири бири менен анан ошол убакта эми ошондой болчу анан бирок кеткенде биз кадам жайга барып калбадыкпы эми мындай карасаң бир балай түштү да үй бүлөңөчү Кудай алыс кылсын бирок бир четинен караганда мен мечиттин жанында жашап калып атпайм мечиттин жанында балдар ал жакта кошуналар айтат жүр мечитке кел дарат алганды үйрөтөбүз дейт мисалы үчүн кел намаз окуганды үйрөтөбүз дейт эми жаш балабыз акырын мындай көрүп кыскасы ошол жактан мындай үйрөндүк көп нерсеничи анан мен мороженое сатып калдым тайнеме жардам берип Денис байке мороженое сатам мороженое сатып атканда жанында бир өтүкчү бар да Шахабдин кары деген ал өтүкчү аябай ушундай кадам жайда толтура бир туугандары бар эле мындайча айтканда баары өтүкчү да анан жанында кызыл москвичи бар эле ошону менен ажылык аткарып келген элестеңиз ошол машинеси мененчи келген адамга өзү карыке мынтип суроолорду берсе жооп берип коюп аяттарды которуп берип коюп сонун жашоо жай эле бактылуу жашайт да ал дагы мен мороженое сатсам жүр обедте пешим намазга барып келели деп алып айтор ошол ушинтип жашоо бизге дин түшүндүрдү да мындайча айткандачы ыйман жолуна салып койду албетте альхамдулилля Кудай тааламдын пландары биздин пландарыбызга караганда да жакшыраак экенин бир белгиси жашоомдон ошол белишип коеюн дедим Билим байке көп кайрымдуулук иштерди кылып атасыңар анан ошол кайрымдуулук иштерге бул да мындай чоң эрдик керек да мисалы үчүн билебиз да жөн эле садака берип койсоң 20 сом 100 сом мисалы үчүн мечиттердечи бул мындай оңой нерсе да жеңил нерсе бирок мындай чоң сумма менен жардам бергенге бул мындай чындыгында бул ушул нерсеге келиш керек эрдик керек анан ошол нерсени үйрөнүш керек да силер ошондой кайрымдуулук иштерде кандай иштерди кылып атасыңар анан ошол нерсеге балким кээ бир принциптер барбы да ушул мисалы үчүн ай сайын мындай кылабыз же пландар барбы же ошол суммадан бир определенный бөлүктү кайрымдуулукка сарптайбыз деген ошол бизнесте кандай принциптер бар ошол жакшы суроо болду бизнесте өзү мындай го билесиз го Куранда мисалы Манас эпосунда эми эмне ачык кээ бир биз азыр дин жөнүндө сүйлөшүп атабыз бул жакшы Аллага шүгүр Нур Султанга да мисалы бул жакта диндер болуп атат анан жакында эмеге барып калдым дагы бир передачага там депутаттар менен учреждение бияка койду анан баардык эле отурганда эле сразу сакалдан баштап анан араб кулдарын аркы берки депчи анан биздин ата бабаларыбыз тигиндей мындай деп анан мен айттым мындай кылайык 5 мүнөттөн сүйлөйүк дедим силер 5 мүнөт мен 5 мүнөт сүйлөдүм мындай болбойт справедливый үчөөң 3 жактанчы анан сиз ата бабаларыбыз дегенде кимди айтып атасыз эже дедим мисалы анда экстремист жөнүндө сөз болуп атса мындай болуп атса тигиндей болуп атса фанатизм жөнүндө болуп атса сиз ата баба дегенде кимди айтып атасыз Манасты айтып атасызбы Семетейди айтып атасызбы Сейтекти айтып атасызбы кимди Шабдан Батырдыбы Ормонхандыбы Жусуп Абдрахмановду Исхак Разаковдубу кимди Тоголок Молдо Токтогул Сатылганов кайсы ата бабаны айтып атабыз анда сиз экстремистке чыгара турган болсоң анда ушунун баары экстремист болуп калбайбы анда мисалы да сиз мейли энелер боюнча айтып атасыз энелер боюнча сиз кайсы энени айтып атасыз мисалы Курманжандатканы айтып атасызбы кимди Жаңыл мырзаны айтып атасызбы башка кимди айтып атасыз Каникейди айтып атасызбы мейли ошол деле кийин Уркуя Салиева кийин намаз окуп алса деле бирок сиз чылап мындай жолго жок жүргөн эмес да или кимди айтып атасыз Зуракан Кайназаровну айтып атасызбы ким сиз ата бабалар дегенде кайсы ата бабаларды айтып атабыз биз эч жакка чыгып кеткен жокпуз кандай биздин ата бабалар динди кармап келаткан болсо ошондой эле карманып атабыз биз арабтарды ээрчип элебиз мисалы да арак ичип передоз болуп өлүп аткан арабтар бар мисалычы башка христиан динге өтүп кетип аткандар бар нар жакка барса көрүп атабыз эмне болуп атканчы арабтар бизге үлгү эмес да пайгамбарыбыз бизге үлгү да туурабы ошон үчүн баягы Манас эпосунда деле эми ачык эле баягы мен Манаска эч нерсе дебейм Манас биздин улуттун баалуулугу эң чоң эпос мисалычы ал жакта Манастын кыргыздын кандай мүнөздөлгөнүн алсаң болот мисалы 15 жашта хан кылып көтөрүп атса мисалы азыр 15 жаштагы балаң эмне болуп атат азыр мисалычы то есть бул жерде кандай уроо сабак берет да 15 жашта жетилген бала хан болуп атат 80 жашта кошой менен жолой күрөшүп атса азыр 60 жашка чыкпай алжып коюп атпай курсагы чыгып биягы чыгып мисалы ооруп не деген оорулар мененчи биздин ошо ата бабаларыбыз кандай Куранда айтылган болсо кармап келаткан нерсени айтып атабыз эми кайрымдуулук боюнча
Мисалы Саякбайдын версиясын биринчи ачканда эле артыкча эле айтат, жартысы жалган, жартысы чын депчи. Токулган мисалы да. Куранда эми Куран бул Алланын китеби да, акыркы китеби. Бул өзүнүн ата бабалары кармап келген, угуп келген, ошол жок менен амал кылып келген китеп. Алланын сөзү, Куран бул нур. Өзүңүз билесиз, Бакара сүрөсүндө Алиф лам мим заль китеп. Бул китеп эшик күмөнсүз. Алар намаз окушат, гайыпка ишенишет, биз берген рызкыдан сапташат. Биздеги акча, биздеги валюта, биздеги доллар, биздеги алтын бул биздики эмес да. Бул Алланыкы. Аллах Таала кааласа көбөйтүп берет, Аллах Таала кааласа азайтып берет. Аллах Таала кимди кааласа падыша кылат, падышаны апарып түрмөгө салат, түрмөдөн падыша ал каалагандай кылат, Алланыкы да. Ошон үчүн мен жашоодо канча деген бизнесмендерди көрдүм деген устаз. Акчасы бар, бирок жакшылык кылбай жетишпей кетти да. Алар жердин алдында. Эгер азыр мүмкүнчүлүк бергенде, сенин мечтаң эмне дей турган болсо, азыр чыгып туруп мен болгон акчам баарын таратат элем. Аллах Таала кандай десе ошондой кылып жашайт элем. Ковидте көз алдыбызда канча деген байлар өтүп кетти да. Канча деген миллионерлер өтүп кетти да. Байлык келген байлыкты туура иштетпесең, бул башыңа түшкөн бале болот экен да. Мисалы көп эле адамдар бар, намаз окуйт, бирок зекет бербейт да, таң аласың. Мен мындай эле берип койдум депчи. Эми бизди ушу бердиртип аткан, Аллах Таалага көп Куранда эле намаз окугула, бергиле, бөлүшкүлө, бергиле, бөлүшкүлө көп жердечи. Исламда берген бул эң чоң баалуулуктардын бири экен да. Анан бизнесте ишенесизби, мусулман адам алып байыбайт, ач качан алып байыбайт, берип байыйт да. Мен ушуну мындай практика жүзүндө көрдүм да, бизнесте колдонуп көрдүм да. Канча берген сайын жол ачылат. Канча берген сайын ошончо мындай. Аллага шүгүр, азыр биз Россияда мисалы ошол МТС деген, ошол ДНС деген чоң компанияларга, Nvidia'ларга биз доставка кылабыз да. Бирок мындай Россияда, Дубайда ушунчалык чоң компаниялар бар, 20-30 жылдык стаждары мененчи. Эми миллиарддар менен курулган, биз алардын жанында микроскоп менен көрүнбөйбүз да. Бирок ошончолордун аразынан биз менен договор болуп калган, тигилер орус болсо, биз болсо кыргыз болсок, биз алар деле теңине келбейт. Бирок алар биз менен келип контракт кылып калганы бул случайно эмес да. Ал сен канчалык Алла жолунда бересиң, Аллах Таала сага күтүлбөгөн жерден ошону 10 эзе, 1000 эзе кылып кайтарып берет да. Анан мен деле ушу акчалардын баарын үйүп өлүп калгым келбейт. Балдардын рызкысы өзүндө, анан колдон келишинче ушу жакшылык кылганга аракет кылабыз. Анан эми кээ бирлерде жакшылыкты көргөзүп кылабыз, кээ бирлерде көргөзбөй кылабыз. Албетте эми бардык амалдар ниетке жараша дейт го. Эми эгер ниеттен биз мактанып, элди мактасын деп берген болсок, анда бул биз өзүбүз запкы жейбиз. Тозокко күйө турган биз турабы, кимде жүрөгүндө кыпынчалык ушу рия болсо, эл мени мактай турган деген болсо, ал өзүнөн өзү тиякты издей берсин деген го. Ошон үчүн кайрымдуулукту бул эми баягы өзүбүздүн тапкан акчабыздан ушул эл жерде иштеп атканда, өзүнүн мекенди сүйүү, имандан дейт иштеп атканда кайрымдуулукту мен ойлойм ар бир бизнесмен кылыш керек. Мисалы бул мусулман эместерде деле бар да 10%, еврейде деле бар, иудейлерде деле бар. Анан кайрымдуулукту бергенде ушундай болуш керек, баягы рахат ала тургандай болупчу. Анан напси да бердиртпейт да, напсини уга турган болсоң айтат, сен тапсаң, сен иштесең, эмнеге сен бересиң, ал өзү иштеш керек. Бул напсинин сөзү. Аллах Таала айтат, бергиле, бергиле дейт. Анан ушундай убакыттар болот, берип келип, мисалы бирөөгө үй алып берип, бирөөгө неме алып берип келип, кечинде жатканда приятно да. Аллага шүгүр, Аллах Таала ушу сен менден бир үй алганга бирөөдөн суратпай, мен аркылуу бирөөгө үй алдырып берип атканга, бирөөгө дарызына төлөп бердирип атканга депчи. Бизнесте мен бир дагы предпринимательди мындай көрө элекмин, тоштогу мындай бербеген неменичи. Алган кандай болсун, ошол эле Рокфеллер, ошол эле Илон Масктар болсун, ошол эле кимдер гана болбосун, бардыгы булар филантроптор болгон да. Ошол эле мисалы Алишер Усмановду көрүнбөгөн менен канча деген адамдарга эме кылган, Аллах Таала эбегейсиз көбөйтүп берген да. Ошол эле мына Нурсултан Мырзакшыбек Сулайман Раджики канчалык жакшылыктарды кылган, канчалык вакыфтарды кылган, Аллах Таала эсебин сана албай калды го. Ошон үчүн бизнесте ким мындай ишим туура жүрсүн десе, мындай жаман көз жаман сөздөн сактанам десе, көрө албастан да ичтарлар бар. Бир эле жолу бул ошо кайрымдуулук, садака, берешендик, ушул жол менен эле адам ийгиликке жетет да. Анан напсинди акырын тарбиялаш керек. Баягы кээде эми баягы жаңы акча иштеп жүргөндө болот да. Бир медресеге 100 000 сом берип койсоң, шайтан пикир берет да. Көп берип койгон жоксуң, таң атканча. Анан 100кө чыгып алсаң, уже анан кийин уже 500кө акырын чыгасың да. Бул деле баягы адам немени көндүргөндөй, жылкыны көндүргөндөй акырын көндүрүп, анан уже 5 миллион, 10 миллион сомго чыгып алгандан бирөөгө уже 500 000 бериш проблема болбогат да. Уже аз эле болуп калат да. Тигиге караганда нормально болуп калат да.
Анан мен деле ойлойм, эми кээ бир бизнесмендер айтышы мүмкүн, мен то дисциплина мындай иштедим, тигиндей мындай кылдым депчи, бирок кандай болбосун үстү тараптан мындай Алланын жардамы болбосо болбойт да. Бирок Алланын жардамы ошол кайрымдуулук менен, адамдарга жакшылык кылыш менен. Айтат го, баягы жардам берейик, жардам бербесек жок дегенде зыян бербейик. Зыян бербеген да бул чоң садака, бул да чоң кайрымдуулук экен да. Эгер колуңан ушу келбей турган болсо, баягы жакшы сөз сүйлөгөн да садака, жылмайып кой да садака дейт го. Бирок настолько ушул бекер нерсе да колуңан келбесе, анда жок дегенде зыян бербе дейт го. Ошо кайрымдуулукта, ошол бизнесте өнүккөнүбүздүн бир мен айта алат элем, баса белгилеп ошол кайрымдуулук аркылуу эле иншалла. Алла разы болсун. Ошол Билим Байкеда Лидер Умра компанияны ачкан. Ошол умрага адамдарды алып барып, анан быйыл да ошол көрүшүп калдык Меккеде. Анан ошол жашоодо мүмкүнчүлүк чектелүү болгон адамдарды алып келип, аябай көп адамдарды алып келип, анан ошону көрүп аябай сүйүнгөм да. Ошол жөнүндө да бир айтып берсеңиз, ошол Лидер Умранын максаты эмне, кантип ачтыңыз, анан ошол кайсы түрдөгү адамдарды алып барып атасыңар да ошол менен. Лидер Умранын максаты ачылганда эле ошол эми Аллах Таала ошо өзү негизи мен башында ойлогом, ошо эми Меккеде мындай мисалы Абу Ханифа деле 56 жолу ажылык кылган турбайбы, умра эмес да. Ошон үчүн чоң алым болгон, соданы да кылган мисалчы. Анан менде да максат бар болчу, я Алла, Кабаны биринчи көргөндө дуалар кабыл болот дейт го. Ошол дуа кылган айттым, я Алла, ошо мени Кыргызстанга эле эмес, бүткүл мусулмандар дүйнө жүзүнө кызмат кыла тургандардан кыл депчи. Балким ошол дуа кабыл болду. Анан Аллах Таала ушу жүрөккө салып, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот, анан ошо эми болуп караштырып көрсөк, умра эме экен, биз кыла ала турган эле иш экен, жеңил экен. Барып канча адамдарга себеп болосуң, канча адам. Эми бул эми жоопкерчилик дагы бар да, акыретти сезген адамга жоопкерчилик бар да. Эгер максат ноого эле болсо, анда билбейм, мисалы эми телефондо бизнесте мындай дем, iPhone аласыңбы, давай кымбаттап кетти, рынокто жок болсо кымбаттата бересиң да. Бар болсо мындай кыласың, каалагандай ойной бересиң да. Бирок умрада бул анчалык эмес да, бул адамдардын сезими, адамдардын ибадаты, акыретте жоопкерчилик болбосо кыйын. Ошон үчүн мен азыр 10 жылда бизнесте бербеген нервти ушу 2 жылда умрага берип койдум окшойт. Анткени адамдар эми билбегендер барат, билесиң, намаз окуп албагандар билет, ушул канткенде намаз окуп калсын, аракет кылып калсын деп барат. Анан албетте акча түшпөй койбойт. Түшкөн акчаны деле өз ошо максат кылганбыз, Алла жолунда жумшайбыз депчи. Ошолордон биринчи болуп, мисалы, көз айсистерден 50 киши дегенбиз. Ошолорду көз айсистерди көрүп, баягы өзүңүздүн көзүңүздү азыр 5 мүнөткө эле жумуп көрсөңүз, азыр канчалык адам мындай неме да. Бирок алар инсандар көз айсистерден дагы бир көп тарбия алдык. Ошо эми бардык жерде эле айтып беребиз го, муну укса керек го. Ошол Оңолкан деген Өмүркан эжеке 30 пара Куран жаттап коюптур. Мен уялдым да. Көзүбүз көрүп туруп, кантип Алланын алдында мисалы жооп беребиз депчи. Земфир эже деген бар экен, 15 пара Куран жаттаптыр. Ошол Оңолкан эжеке азыр 2 комнаталуу үй алып бердик азыр ошо Куран жаттаган үчүнчү. Аллах Таала эми кээ Россияда 30 жылдан бери иштеп жүрөт, дагы деле үй ала алган жок. Бул мисалы убактысын дүйнөгө эмес Куранга бөлдү. Бирок Аллах Таала кадыр зат экен да. Куранды башына көтөрдү, Аллах Таала муну көтөрүп койду. Бизге ошого күнөөкөрлөрдү эме кылдырып койду да, кызмат кылдырып койду. Андан кийин дагы Асылбек деген мырза бар. Мен мында өзүмө баягы неме кылып, кээде биз баягы кичине жашообуз өйдөлдүй болгондо ырды беребиз да. Бирок ушундай сабырдуу инсандар бар экен. Өзүн да көзү көрбөйт, баласын да көзү көрбөйт. Үйүнө барсам, мен жашоомдо бир жолу ушунча ыйлап көргөн эмесмин, бирок сыртка чыгып өзүнчө камерадан ары ыйлап келдим да. Бирок баягы тамакка чакырганда бири-бирин такылдатып издеп таап барат экен да, мындайчы. Анан эми Аллага шүгүр дейт, 10 жылдан бери дуа кылат элем. Сен келген жоксуң, Аллах Таала жакында караңыз да. Аллах Таала жиберди дейт. 10 жылдан бери дуа кылат элем. Аллах Таала сен Аллага муктаж эмессиң деп. Анан кийин ошону издеп барып калып, ошону тапшырып сүйлөшүп отурсак, кассетаны коюп отуруп 24 пара Куран жаттап коюптур да. Билимден сен куруп кал дедим. Ушундай ден соолук менен, ушундай көз менен депчи, кандай деп аябай көп тарбияттарды алдык. Анан алып барып ошолордун такыбачылыгын, чынын айтканда келгенде ошо көзү көргөндөргө караганда тавафтары, ошо Асылбек мырзаны 1-2 жолу алып чыга албай калдым ба, өзү кызмат кылапчы. Таарынып, бүгүн тавафым өтүп кетпеди, тавафка барбай калбадымбы депчи. Настолько мени таасирлентти да.
Биздикилер барганда жата берет да. Бир умра кылып келгенин көрөсүң, андан кийин 15 күн бою гостиница депчи. Булар ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген болсо да, ушундай такыбачылык. Андан дагы эми биз арзыбаган дүйнө үчүн бири-бирин соттошуп жүргөндөрдү көрүп атабыз. Баягы айтат го, өмүрүң узун болсо туугандар менен жакшы мамиле болгонду өткүлө депчи. Дагы кече бир китептен окудум, сахабалардан окудум. Абу Дарда деген сахаба келди айтты, дейт, Алла ыраазы үчүн чыгып кетсинчи дейт. Кимдер чыгып кетсин, Алла ыраазы үчүн чыгып кетсинчи, кимдер чыгып кетсин, Алла ыраазы үчүн чыгып кетсин. 3 жолу айтты дейт. Биз азыр багымдаттан кийин дуа кылабыз. Азыр эгер туугандар менен мамилесин үзгөндөр болсо, дуа азыр арышка эмес, мечиттен өйдө көтөрүлбөйт депчи. Ошон үчүн, пожалуйста, ким тууганы менен мамилени үзгөн болсо, биздин арабызды бошотуп койсунчу, мындайча мешать этпесинчи бизге, деди дейт да. Тууган менен мамилечи. Бирок бир тууган мисалы карындашы ажырашып кетсе, эми келинчегинен корккондон үйгө киргизе албайт. Же болбосо жаңы үй салган ошо жээннерин алып келе албайт үйгө, үйдү бузуп коет, итальянский мебелди булгап коет, минтип коет депчи. Жусуп Абдрахманов атабыз мисалы кандай, ошо сен айтат го, кыргызда макал бар, сен пейлиң кенен болсо сен аламды ичиңе батырасың. Бирок сен пейлиң тар болсо өзүң туруп аламга батпайсың депчи. Кыргызстанга батпай атканыбыздын биз Кыргызстан деле тар эмес, биздин өзүбүздүн пейлибиз тар болуп баратат да. Дүйнө жүзү боюнча караганда картада 200 мамлекет болсо, Кыргызстан 87-орунда турат экен да. Бул жартыдан да мындай да. Аллага шүгүр да. Просто биздин пейлибиз тар болуп баратат да. Мисалы Жусуп Абдрахманов өзү кыйналып турса да, Кыргызстан кичеке болуп турса, 100 000 казакты ушу пейли кенен экен, ушу ачарчылыктан сактап Кыргызстанга киргизе алган экен да. Тилекке каршы, бирок биз өзүбүздүн туугандарыбыз квартирада жүрөт, биз аны үйгө киргизе албай атабыз да. Мен таң алганым ошо, эми биз ушу кайрымдуулук иштерди жумшайбыз дегенбиз да. Ошо бирөөнү сурап калсак, өзүн да көзү көрбөйт экен, аялын да көзү көрбөйт экен. Биз азыр эми төшүбүздү кагып атабыз, жакшылык иштерди кылып атабыз, кайрымдуулук кылып атабыз, мындай кылып атабыз дегендей. Биз тапканыбыздын ашып кетсе бир 20%-ин кылганга эле напсиленме берет, андан нары кыла албайбыз. Чын айтканда, Кыргызстанда мен 50%-ке өткөн адамды деле көрө элекмин. То есть кылган адамдар 15-20%-ин тегерегинде жүрөт. Это максимум. 50-50-га эч ким жете элек азырчы. Кыйын напси мындай беришчи. Бул инсан өзү өмүр бою деле үйлүү жок болуп жүргөн экен да. 30 жыл 40 жыл ошо намазканаларда жатып жүрөт, таяк болуп, анан ушундай, билбейм, Аллах Таала жүрөккө салып койду ушун. Анан ошо үй берейли деп, компаниядан түшкөн акчага үй берейли деп барсак, жолуп калдым. Салам алейкум, сизге үй берейли дедик эле, ушундайсыз. Алла ыраазы болсун, Аллага шүгүр. Бирок дейт, мен сага бирдеке айтайын, капа болбосоң дейт. Мен азыр мамлекеттен 2-3 миң сом зарплата алам, кичине бар нампан жегенге. Могу жерде көз айсыз аял менен күйөөсү бар, 3 күндөн бери тамак иче элек дейт да. Өзү мына үйлүү болоюн деп турат да. Эми үйдүн баасы эми кеминде $50,000 да. $50,000 деген Кыргызстанда эми серьезный эле акча да. Мына өмүрүндө үй жок болчу. Мына үйлүү болоюн деп турганда айтат, билим, ошол үйдү ушуга берип койбойсуң дейт. Кыргызстанда ушундай адамдар бар болгон үчүн бул алам кармалып турат да. Кыргызстанда дүйнө жүзүндө ушундай адамдар болгон үчүн бул алам кармалып турат. Береке болуп турат да. Болбосо эгер жалаң бузукалар боло турган болсо, бул аламды давно жок кылмак беле дейм да. Мен бир күн кечке эзиме келе албай жүрдүм, мындай карап туруп, эгер чын алып келгенде мен өзүм туугандарым ошондой мамиле кылбаптырмын да. Байлыгыман ошончо бөлүп бербептирмин да. Анан айтат, умураңды деле, эмен деле ушуга берип неме кылып койбойсуңбу? Бир көңүлүң көтөрүп коеюн дедим эле, ошо бактылуу. Бир жакшы күндү көрө элек дейт да. Ошондой үйдө, өзүнө ала турган үйдө эмеге өткөздү да. Умурада көрүп ошондой көп нерселерди көрдүк иншалла. Анан дагы эми кылып атабыз. Баткенде эмелерди алып барып келдик. Баягы мекенден айрылганча өмүрдөн айрыл деп жапжаш балдар өзүнүн өмүрүн сайып кете бер. Бизге оңой экен, балаңыздын аты айрылуу болсун, мындай болсун, тигиндей болсун эне экен да булчу. Эң чоң энеге оор жоготуу бул бала экен да. Андан да өткөн оор жоготуу жок экен, ичинен кан өтүп жүрө берет экен. Анан биз бирөөгө эле берели деп барганбыз, эми анча 50-60 адам мисалы барсаң толтура. Анан бардыгын суразаң, апа, балаңыздын максаты эмне эле десе, анан таң калганым, ушу батыр балдарды, намустуу балдарды, эл үчүн, мекен үчүн жанын бере турган балдарды ыймандуу энелер тарбиялайт экен да. Ошон үчүн айтат го, ата бузулса, мамлекет эле бузулат. Бирок аял бузулса, коом бузулат депчи. Османский империя 610 жыл башкарды, ошондо айткан экен де, биз буларды буза албай койдук. Канчалык бузган сайын булар ыймандуу энелер кайда батырларды төрөй берет экен депчи. Субханалла, Нурсултан ушу барганда таң алганым, ушул 90%, 100% аял келсе, 90% жолукчан такыба аялдарда. Көздөрүнөн мөлтөрөп көз жаш турат. Апа, айтыңызчы, эмне эле балаңыздын максаты? Канчада эле балаңыз? 18-де.
балаңыз канчада эле? 20да. Балаңыздын акыркы сөзү эмне эле же сизге? Апа, эмне деп айтты эле десе айтат, билейм. Ушундай жалгыз балам эле, балам аябай тарбияланып, такоо эле. Мынакей мамлекетте зарплатаны көтөрүп койду, Кудай буйруса, апа, биринчи акча чогултканда мен сизди Меккеге апарам деп айтты эле. Бирөө өмүр кыска экен, кете берди деп калды да. Анан мен да ошол жерден эмоция алдым. Акчам эмне бул эми? Көңүлчү. Бай кыргызда мындай сөз бар, сен менин көңүлүмдү алсаң, мен сага өмүрүңдү бергенге дайырмын. Көңүлүмдү ооруттуң, жүрөгүмдү жараладың, сен сөздөрүң жүрөгүмдү талкалады дейт. Сен эми өмүрүңдү берсең дагы сен менин көңүлүмдү ала албайсың. Бардыгынан көңүл өйдө турат экен да. Ошон үчүн баягы хадистин маанисинде келет да, пайгамбарыбыз Кабаны карап айткан экен, ой Каба, сен кандай жыттуусуң, кандай сен бийиксиң. Бирок сага караганда бир мусулмандын каны, жаны, аброю, көңүлү өйдө турат. Бир мусулмандын көңүлүн оорутканына караганда Кабаны талкалагандын күнөөсү жеңилирээк депчи. Адам оору жүктү көтөрө алат экен, бирок көңүл сөздү көтөрө албайт экен да. Көңүл бардыгынан өйдө турат экен. Айтайын деген ушу колубуздан келе турган ошол эми. Канча сүйлөсөк да балдардын өмүрүн кайтарып бере албайбыз. Алтындан алдына төшөп койсок дагы ал өмүр кайта келбейт, балдар кайтара албайт. Эми кичине болсо да ошо ыйык жерге барып балдарыңыздарга дуа кылып келиңиздер деп ошол ата-энесинин бардыгын ушу умарадан түшкөн акчага алып барып келдик. Ошондой болупса анан бирден чыгып калды Садыр Кожоевич. Эми биз баягы кээде бизде кыргызда мындай капталып калганда, сен бир жакшылык иш кылсаң, а бизде айтылган бул депутат болот деген эме бар да. Же жакшылык кылып атсаң, ушундай көз карашта туюлуп калган, мындай кылат, тигиндей кылат. Бирок сен ниетиң түз болсо, Аллах Таала жеткизет экен да. Президент каякта, мен каякта, президентке жетиш үчүн саясатчы болуш керек, же бирденсе бирдеке болуш керек. Бирок ниет түз болгондуктан президент чыгып туруп айтты, мынакей бизден дагы кошумча мамлекеттен жашынакай кылып апарып келгиле деп, бардыгын ушу комфорт плюс менен, поюз менен бардыгын мыкты деңгээлде шведский стол менен ушу апалардын бардыгын апарып келдик. Кудай буйруса, умарада болуп аткандар боюнча. Анан көпчүлөп салган жокмун? Жок, сон. Анан дагы умарада Кыргызстан боюнча дагы бир жакшы жаңылык. Баягы Исхак Разаковдун айтканы бар экен, сен бул дүйнөдө сен өзүң менен эч нерсени алып кете албайсың. Бардыгы калат, ботинкаң боозунду алып кете албайсың. Бирок сен кылган жакшы иштерди өзүң менен бирге алып кете аласың депчи. Анан мен Кыргызстанга ушул бойлоп койгон баягы вакф системасы бар го, ошо бизди Кыргызстанга кирсе да жакшы болмок. Мен Өзбекстанда кече Самаркандта болуп келдим, вакфты жакшы билсеңиз керек. Ошол уже закон мыйзам кабыл алып принимать этип атыптыр да уже. Бизде да ошондой болсо жакшы болмок. Эми ушул жерден да баса айтып коюш керек, азыр талаш маселе жүрүп атат. Баягы Меккеде биздин ата бабаларыбыз жер таштап кеткен деген бар, мындай дегендер бар. Отель бар экен, барсаң бекер деген бар деп, анан айтсаң жаман көрөт. Эми баягы эл олунда элек жок деп коет го. Эми ар ким өзүнүн пикири бар да, ар бирин анда сыйлаш керек. Анан негизи Кыргызстандын жери жок. Мен буну 100% гарантия айта алам. Мисалы Осмон Хокон хандыгына биз эми баягы бардыгыбыз Хокон хандыгына киргенбиз да. Балким ошол максатта айткан чыгар. Якуб бей деген бар да, бул 159 жыл болду вакыфтын койгонуначы. Ошол вакыфтын койгонуна 159 жыл болду. Ушул булай коюп кеткен экен, жазып кеткен да, ушундай менин немелерим келет, урпактарым келет, ошолорго бекер кыласыңар депчи. Бул харам жанында болгон экен. Доктор Саид деген бар, ошонун баласы карайт азыр. Анан харам кийин чоңойгондо вакыф калып калган экен ал өзүчү. Анан доктор Саид бул өзү мындай авторитеттүү, өзү өзбек өзгөндөн болот. Ошол Умул Куро деген университетте сабак берет да. Андан Алла разы болсун. Анан ошонун студент баласы окуган ошого чалып калат да. Бул жакта силерде вакыф бар экен, алып калбасаңар азыр жок болуп кетет деп. Кыскасы ошолор түптөп алып калып, кийин харам чоңойгондо ошолорго башка жактан орун берип, алар өстүрүп бүгүнкү күндө ошолордун вакыфтын оборот состояниясы 2,5 миллиард реал да. 2,5 миллиард реал беле же 8 миллиард беле ошондой да. То есть анан бул вакыфты булар Өзбекстанга берген. Өзбекстан менен келишип алган эмес, өзбектер алган эмес. Насипкен да эмичи. Анан азыр бүгүнкү күндө кыргыздар ошол жерде временный жатат. Эртең өзбектерде билесизби, быйыл канча умрага адам барды? Бизден 60 миң барды. Казакта бизден 80 миң барды. Казактардан 60 миң. Өзбектерден 560 миң барды. Население умрага. Население почти 40 миң да. Эртең келе турган болсо, то есть эртең булар өзбектер бошотуп дей турган болсо, уже кыргыздар бошотуп бергенге туура келет да. Мен ушу эфирден дагы эми буну көрөт, биздин катталуучулар бар, бул эфирде обязательно көрөт да. Мен мындай баса белгилеп айта алам, эгер ким өзүнө мындай кепилдик бере ала турган болсо келсин,
Мекегечи мисалычы документтерибиз бар дейт, ошо ата бабалар таштап кеткен дейт. Эми акыйкатты моюнга алыш дагы бул дагы эме да, мындай анан жөн эле өжөрлүккө салып таштап кеткен, минткен, билим мындай кылып атат, тарыхты буруп атат, тигиндей мындай дейт. Жок негизичи. Аны бүттүгү ошо жакта окугандардын баары тастап берет. Муну муфтият да тастап берет да. Эми Алланын каалоосу менен мен муну персуадить этип аткан жокмун. Просто ниет бар эле да. Максаты жок жигитке мааниси жок, күн батат деп коет го. Адам максаты менен болуш керек. Ошо биринчи барганда ойлоп койдум эле, бизде өзүбүздө вакыф болсо, студенттер келсе депчи. Анан бир андай деле акча жок эле биздечи. Мекеде деген жер харамда кымбат. Анан баягы эле ушул наркы берип болуп президентке жетип калды. Анан президент ушул азыр бизге жер эмебизин алып берди. Ушул харамдын жанынан, Радикинин артында азыр жер алып, азыр 6-чы этажы салынып атат. Кудай буйрса, мен ушул умрада болуп калганда бир чоң бир эмеси ушул болду ойлойм да. Себеби бул ахиретке инвестиция да. Ошо президенттин колдоосу менен бүгүнкү күндө вакыф курулуп атат. Кудай буйрса, иншалла ал вакыфка кимдер жатат? Ким кыргыздын паспорту менен кыргыздын гражданины болсо, ким 10 жыл 15 жыл окуйбу, президент ушуга чейин айтты, ошо идишак падусаларына чейин бардыгын алып келип коюлат, только чемодан менен келип окуй турган депчи. Бир тыйын алынбайт, Кудай буйрса, ошол кыргыздын балдары ошол мекеде окуйт. Кудай буйрса. Экинчи, 3-чү катмарында болсо, ошол эми биздин Египетте окуган студенттерибиз бар, Иорданияда бар да, башка жакта. Эми устаз билесиз, медреседе байдын балдары окуйт, байдын балдары Оксфордто, Кембриджде окуйт, ошол жакта окуйт. Анан бардыгы вакытта жата турган деле жери жок. Кудай буйрса ошолорго дайындап атабыз. 2-3-чү катмар кимдер ошол кыргыздын граждандар болсо умрага келсе, убакыт менен бекер жатат. Эми 3-чүсү бардыгы эле комфорт плюс, эконом плюс менен бара албайт, акчасы жок да. Бирөө арманы бар, көчөгө эле болсо деле жата берет элем дегенчи. Ошолор Кудай буйрса өздөрү фирма, лидер умрасы жок эле, башка компаниясы жок эле, арзан скидка акциялар болуп калса, билет алып туруп эле ушундай колл-центр коебуз ошол жака. Ошол жакта ушундай кыргыздарга бекер орун бар экен деп чалып, эгер убакыт болсо 10 күндөн бөлүп туруп, ар бир кыргыздын жараны эми уже компаниясы жок эле бекер умрага алганга мүмкүнчүлүк түзөт. Бүгүнкү күндө ошонун үстүндө иштеп атабыз. Көбүнчө Саудияда жүрүп атканда ушул болуп атат да. Умрада жүргөндө ушундай иштер болуп атат. Анан келечекте Кудай буйрса, баягы дин деп дүйнөнү унутуп койбой, дүйнө деп динди унутуп койбой, мисалы балдарды окутуп атабыз, мисалы IT тарабында. Себеби мен Самаркандда болуп келдим, баягы Амир Тимурдун империясында Улугбектин обсерваториясы бар экен, мисалы он тоже медреседе анан тарыхты айтып атат, баягы ошол мусулман бардык жактан успешный болуш керек, не только дин жактан эмес да. Мисалы окуу жана окуду, мусулман окубай койду, наркы тараптан да калып калды, берки тараптан да калып калды да. Ошол жакта мисалы медреседе окутканда айтып атат, ошо Улугбектин эмесиндечи, ушудан аякта не только илим, география, геометрия, алгебра, полный немезичи. Ал өзү дагы аябай неме болгон экен да, бир гана динге басым койгон эмес экен да. Биздики слишком тияка кетип калат, же слишком бияка кетип калат да. Золотая середина деп коет го. Мындай ортосун кармаш керек да. Ошон үчүн айтыга 5000 баланы окуттук, бирок айтып коюш керек, кыргыз жалкоо, айтсаң жаман көрөт да. Эми бул сөз эзин табат да. Кыргыз жалкоо десең, бу жерден да азыр кыркып туруп сразу билим ушундай кылып атат дейт да. 5000 баланы окуттук, бүткөн бала канча болду дебейсизби, мисалчы? 28 бала. Мисалы биз миллиондорду киргиздик айтыны окуткангачы. Себеби бүгүнкү күндө дүйнө күндөн күнгө өзгөрүп барат да. Дүйнө менен биз да өзгөрбөсөк, биз анда артта калып кетебиз да. Азыр дүйнөнүн талабы, мисалы компьютерный грамотность керек да. Койчу не койсо, азыр кайсы жумуш, азыр күчтүү балдардын кереги жок азырчы. Кыргызда макал бар го, баягы билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат депчи. Действительно билимдүү балдар керек болуп атат да. Азыркы күндө окубаса, азыр только мисалы азыр башыңды оорут окубасаң, азыр анда белиңди оорут иштегенге туура келет да. Азыр мисалы Россияда жүргөндөрдүн бардыгына айтып атабыз, окуш керек, азыр да болсо кеч эмес. Мисалы мен деле университетте жүргөндөр 76-жылкы байкелер келип тапшырып атат да. Окууга эч качан кеч эмес да. Анан окутабыз, ошо балдарга дагы эме кылып атабыз, баягы илим билим кылып, анан ушул компаниядан түшкөн акчага дагы келечекте максат бар, ушу ар бир областка бирден мектеп салсак деп. Себеби мечит салынып атат, эми Аллага шүгүр. Эми буну айтсам дагы азыр эми сразу кескилеп тура эмес кылып, мечит Аллага шүгүр, мисалчы мечит азыр жума күнү болбосо бир катар деле толбой атпайбы. Бирок биз ошондой илимдүү балдарды, билимдүү балдарды, кадрларды дайындап, мамлекетке дагы ушундай имандуу балдар керек да. Себеби болбосо баягы Оксфорд, Кембриджге окуйт. При Нурсултан Назарбаевдин убагында болашак деген болгон да. Билесиз, ошол могу Маргулан мисалы ошол жактан чыккан. Мисалы анан
аялын өлтүрүп койду го, Бишебаев мисалычы, он тоже ошол жактан чыккан, выпускник мисалычы, министр экономикага чейин барган. Бирок бардыгын үйрөттү, бирок иманды үйрөтпөй коюптур да. Бирөөнүн кызын мынтип өлтүрүп койду мисалы, Кудай сактасын эмнече, бирок иман, ислам үйрөтөт. Ислам ушунчалыкка үйрөтөт, мисалы пияз жесең мешитке келбе дейт го мисалычы. Ушунчалык адамга зыян бербе дейт, анан адамга кактан зыян. Бардыгын үйрөткөн, бирок иманды үйрөтпөй койгон да. Иманды үйрөтпөй койгон себебинен канчасы коррупция менен кармалды, канчасы көрдүк ошо выпускниктердичи. Ошон үчүн баягы дин деп дүйнөнү унутуп койбой, дүйнө деп динди унутуп койбой, экөөнү чогуу алып кетиш керек экен да. Бизге мындай имандуу, бирок ошонун үстүндө дагы грамотный балдар керек да. Мамлекетти өнүктүрө турган, мамлекетке кызмат кыла турган. Албетте спортсмендерди колдосоң жакшы, спортсмендерди колдоп келе атабыз. Бирок спортсмендерди колдосоң булар желекти көтөрөт да. Бирок илимдүү балдарды колдосоң булар мамлекетти көтөрөт да. Ошон үчүн максат ошол жака дагы упор кылып атабыз да иншалла. Машалла, өтө сонун. Аллах берекет берсин. Өтө. Ито бул мындай кичинекей эле бөлүк болсо керек. Дагы убак бере туруп болсо дагы көп нерсени айтса керек. Билим байкебиз. Рахмат, Алла разы болсун. Аллах берекет берсин. Ошол убакта кайрымдуулук иштерге иншалла Аллах субхана иншалла эми ушундай кызматтар болуп жатыр. Анан үй бүлөгө, бала тарбиялоого дагы убактыңыз болобу иншалла. Мындай ошого да кантип жетишесиз? Кээ бир адам ойлошу мүмкүн да. Мындай мисалы үчүн көп адамда ой бар го, намаз окусам убактым жок депчи, мисалы үчүн жетишпейм деп же муну кылсаң тигини кыла албайм деп. Ошол бардык нерселерге кантип жетишесиз? Негизи ошону жетиштирсе болот деген нерсени билдиргим келип атат. Эми негизи адамга коюлган максат болсо, ошого аракет кылса, сен өзүң жаккан ишинди кылсаң, мисалы 6га чейин отуруш керек болсо, түнкү 1ге чейин деле отура бересиң да. Ал сен жаккан ишиң болсо, өзүңө пайдалуу болсочу. Анан албетте баягы күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат дейт го. Действительно, эгер аялың сени да жеп отурса, мен көп бизнесмендерди көрдүм, баягы ушу аял алып келип туңгуйкка киргизгендерин да көрдүк да. Бирок мыкты аял болсо, действительно эркекти ийгиликке жетелей турган аял болот экен да. Жакында Самаркандка барып келдим. Самаркандта Амир Тимур билесиз да. Амир Тимур ушу Биби ханым, Чыңгыз хандын урпактарынан бирөөнү алган экен да. Бирок ал настолько ушунчалык жардам берген, баягы мечитти куруп атканда бул Амир Тимур эми көбү согушта болгон, тиякта болгон мечиттин немесин баштап кеткен экен да. Фундаментинчи. Анан күйөөсү тиякта жүргөндө ошол өзүнүн дагы сережкаларын, алтындарын сатып, до конца жана немени бүтүргөн экен да, мечит. Бирок мечиттин аты Амир Тимур коюлуш керек болуш керек, бирок Биби ханым болуп коюлуп калган да. Ошон үчүн эгер күчтүү аял болсо, мисалы анын эмгеги дагы калып калбайт да эч качанчы. Анан ошон үчүн эми аял бул баягы адамдын ийгилигинин жартысы десек жаңылышпайбыз да. Эми окуялар баягы көп айтат го, бирөө ойлай баягы суунун үстүндө намаз окучу экен айтат го, эми баягы байбичем ушул жакта сен намаз окуганга мен дагы бир мындай салымым барбы десе айтат го, баягы эми сен салымың жок, мен өзүм даражам менен жеттим десе, анан бир күн дарат албай эле тамак кылып койгон экен да. Баягы жайнамасын жалайын десе чөңүп кетет да. Кандай акыбал болду десе айткан мен бүгүн дарат жок, тамак жасадым депчи. Ошон үчүн эгер дарат менен, бала чака менен мындай аял киши эми айтып бүтпөйсүң го, эми эң нерсе Хадича энебиз мисалы канчалык пайгамбарыбыздын жанында дух берип, поддержка берип турган. Ошол жыл өтө жоготуу жыл, оору жыл, пайгамбарыбыз биринчи пайгамбар болгондо баягы коркуп келгенде, мен оорочу, мен коркуп атам дегенде баягы айткан жок дейт го, эми көп баскан аяк бок басат, ошол жакка чыксаң мына ушундай болмок, тигиндей болмок деген жок дейт да. Я Расулалла, сиз ата энеңиз балаңызга жакшы мамиле кыласыз. Сиз атаңызга жакшы мамиле кыласыз, бир туугандарыңызга жакшы мамиле кыласыз, аялыңызга жакшы мамиле кыласыз. Эч кыжалат болбоңуз, я Расулалла. Аллах Таала сизди эч качан кабатыр кылбайт, кыжалат кылбайт деп дух берген Хадича энебиз болгон экен да. Дагы бир такта коюш керек, Курманжан датка Хокон хандыгында Алымбек датка ушу өлтүрөт деген күнү кечинде качып келгенде, эми бул айтылбай турган нерселер экен, бирок Курманжан датка ушу курсагын тойгузуп туруп, жакасын агартып туруп, ушу жакшы кийгиз туруп, уят эртең тарыхта келесиң, өлө турган болсоң ажалга тике кара деп туруп, түндө кайда Хокон кайда берген Курманжан дат болгон экен да. Ошол Каникей энебиз мисалы көп айтылган нерсе көп го, бирок аял жакшы болбосо үйдө тынчтык болбойт. Аял жакшы болбосо үйдө береке болбойт. Ошон үчүн баягы эркек берекени эчтин алдына чейин алып келсе, үйгө чейин киргизе боло турган аял экен да. Ошон үчүн биринчи баягы
энесин көрүп кызын ал дейт го, баягы үйлөнөрдө аз көп эле ашып калып атат. Эмне карасаң толтура тойлорду берет, 1 айдан кийин ажырашып кетип атат. Мен ойлогонум ушул болуп атат. Ушу эркектер кыздардын сулуулугуна кызыкканы болду, кыздардын эркектердин чөнтөгүнө кызыкканы болду да. Бирок өздөрүнүн бир максаттары же бири-бирине жүрөктөрү, сезимдери бирикпегенден, түшүнбөстүктөн ажырашуу көп болуп отур да. Кыргызстанда азыр ажырашуу боюнча тройкага кирет окшойт дүйнө боюнчачы. Бирок ийгиликке жетүүнүн бир сыры ушул бул ыймандуу аял, түшүнүктүү аял да. Болбосо кечке эле сени жей берсе, минте берсе, тигинте берсе, балдарың келсе, мисалы өзүнө бир команда болуп алса, тияка келсең атаң сүйлөй берет деп койсо, сен көчөдө жүрөсүң, мисалы берчи, бар атаң минтет, атаң тигинтет, атаң жакшы, атаң мындай деп туура берип тура турган аял болсо, эркек сөзсүз ийгиликке жетет экен да. Мен көп байкадым, ушу бизнесмендердин көбү аябай успешный бизнесмендер Дубайда переводдор менен ар жак иштер кылып, бирок аял начар чыгып калган себебинен сым калды да. Эркек деле сым калат экен. Мисалы бир чоң бизнесменди көрдүм, мисалы аялы өлүп калгандан кийин баягы балдары барып мүзөгө барып түшүнбөйт да. Апа чыкыңыз деп атат. Ошону көрүп эркек ийилип атат да. Аялың деле бизден бүгүнкү күндө аялды кордомой аябай көп болуп кетти, зомбулук болуп кетти. Бул сенин аялың деле бирөөнүн кызы да. Каалайт белең сен эжеңди бирөө кордогон, мисалчы. Каалайт белең сен карындашың бирөө урганын, мисалчы. Ал сенин аялың бирөөнүн карындашы, бирөөнүн эжеси, бирөөнүн кызы болуп эстеп. Мисалы азыр Нурсултан карачы, өзүң кызың бар да, мисалчы. Уулдарым үчөөдөн кызды болосуң да. Иншалла. Кыз настолько ушунчалык атасына жакын болуп келет экен да. Мисалы айлап үйдө болбой калабыз да, мисалчы. Эшикти ачканда балдарыңа баары бир ал пакеттен не келди менен да. Кызың биринчи сени кучактап, сени эме кылып, мындай күйүмдүү кыз болот экен да. Сенин кийимдериңди ütүктөп, мындай кылып кызчы. Ошон үчүн айткан экен да, эркек туулган үйгө эмес, устаз, ошо кайсы үйдө аял киши төрөлсө, ошол үйгө периштелер салам айтат деген экен да. Аял киши. Ошон үчүн кайсы анан подарка алганда, мисалы 3 балаң бар, кийин кызың төрөлөт. Үчөөнө мындай эле болсо, эң жакшысын кызың алып келиш керек экен да. Анан кызды ушу жашынан эле ушу күйөөгө тиерде ата тарбиялаш керек экен да. Сен күйөөгө тийгенде мындай болосуң, тигиндей болосуң. Анан үйлөнүп атканда албетте ата этегин карап коюш керек экен, албеттечи. По-любому влияние болот экен да. Жакшы аял болсо, жакшы жашоо болот да. Эгер аял начар чыгып калса, анда жашоо начар болот да. Ушундай да. Машалла. Айтылат го неме деп. Жакшы аял болсо, бул бороондогу үй дейт го. Улуучу бороон болуп атса, сага үй болуп берет, тынчтык болуп берет деп. Жаман аял болсо, бул үйдөгү бороон дейт го. Иншалла Кудай таалам ар бир адамды жакшы инсандарга жолуктурсун. Бирок биздин аялдарга мен да көп айтып коем, учурдан пайдаланып, баягы мына биздин кыздар дүйнөлүк чемпионатта медаль алып келип атпайбы? Биздин кыргыздын аялдарынын күйөөлөрүн баккан боюнча чемпионат болуп турганбызда, биздики точно 1-орун алмакта. Баягы акыйкат ачуу болуп жута билиш керек. Көөлө төрөтөлү 3-төн 4-төн таштап кете берген да. Ошончо жашоо менен күрөшүп, ошончо баланы багып, бирок энекен да булчу. Бул эркек төрөтө эле таштап кете, жардам берген барсаң дордойдо бар, кие турганга кийими жок да. Бирок ушу өзүн тытып жүргөнгө дайын, бирок ушу балдарым ачка калып калбасын депчи. Бир ушундай кайгылуу окуяларга туш келдик. Ошо айла жоктон бапсиз болуп кеткен биздин кыз келиндерибиз бар да. Эчтеке дей албайсың. Буга кайсы элден көрсөң зайыпты дейт го, ошол элге айт айыпты депчи. Эркектер биз күнөөлүүбүз да. Төрөтүп эле таштап кете берген, ушу ит деле баласын таштабайт негизичи. Атсаң да болбой айкырып, аюуда коргойт, мамалак дейт го, ата кесендей боор таш адамда кантип жаралат депчи. Бул жакта ушу кыргыздын аялдары действительно кыйын. Арабтар бар го, төрөп туруп билесиз адамда, бакпайт. Эмгискенге де милдеттүү эмес экен го шариаттачы. Бирок ушу биздин ата бала, биздин салтта кой төрөгөндөн кийин пайде мындай. Мен бакпайм, мен өзүң эмгизе турган эмгизгел деп алганга өзүм укугу бар экен да. Бирок кой, бул менин милдетим деп багып 3 баланы, 4 баланы кыйналып багып атканын көргөндө жүрөк ооруйт да. Кайсыл эркек
эми менин башымда деле ажырашуу болуп калышы мүмкүн, билбейбиз, эми эч ким застрахован эмес да, ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Бирок кандай ситуацияда болгон күндө дагы балдарын таштабаш керек эле да, мисалчы кандай болгон күндө. Ал балдарын таштап кеткен адам менен мен деле айтам, мисалы андай адамдар менен дос деле болбош керек, бир кругта бир столдо отурбай деле коюш керек да. Ал өзүнүн баласына, өзүнүн канынан жаралган баласына мээрим төгө албагандан кийин ал сен менен дос болуп мээрим деле төгө албайт да. Мисалы Японияда ушундай балдарын таштап кеткендер партияга киргизбейт экен, мисалчы жумушка албайт экен. Бизде да ушундай бир наказание болуш керек да. Барсетканы биягына кылып чогулуп сүйлөсө асмандан сүйлөйт, тиякта болсо 4 баласы ачкадан өлүп атат, аялдар болсо кыйналып атат. Бирок кыргыздын аялдары действительно кыйын аялдар. Аз канча процент ажашкан болсо да ушу 3 бала 4 баласын алып квартирадан квартирага сүйрөп, пол жууп, тияктан бияктан иштеп жүрүп, мындай болуп жүрүп, кыргыздын аялын эгер туура тарбиялай берип, көңүл бөлүп, мындай эмете турган болсо, кыргыздын кыздары тың. Биздин каныбызда барбы же кандай билбейм, бирок башка жактарды көрүп эле келип атабыз да. Эгер арабтардын аялдары же башка ушу Персидский заливде мынакта Европадын аялдарын ушинтип 4 бала, 3 бала менен таштап кеткендечи, жок болуп кетмек, кечирип кой. Балдарын сатып берип өзү кошо жок болуп, өзү башка күйөөгө тийип жок болуп кетмек да. Бирок намыстанып жок депчи, өзүнүн денесин сатпай, ушу сойкулук кылып кетпей, посуда жууса дагы ушу мен ушу балдарым чоңойсун, балам үчүн өмүрүн берейин деген ушундай мындай учурдан пайдаланып кыргыздын аялдарына ыраазычылык билдирип коюш керек да. Ушундай кыйын кыздар бар, эми ошону бартай албадык да. Жакшы аял кылып эме кылып алсак, алар бизге дагы поддержка берип, дагы артыбыздан түртүп турат эле да. Бирок тилекке каршы эми кичине бир жашоодо өйдө ылдый болот, ошого карабай баягы ажырашып кеткендер аябай көп болуп атат, өкүндүрөт да ошол нерсе. Алла разы болсун, аябай жакшы. Осмон апалардын күнү деп таандык ошол энелер жөнүндө аябай сонун болду. Иншалла Кудай таалам өзү разы болсун, Аллах берекет берсин. Буюрса биздин жаштарыбыз азыркы учурда бир эми окуп аткан жигиттерибиз бар, жаңы университетти бүтүп аткандар бар. Мындай айтканда өзүнүн ордун табайын, ушул мамлекетиме кызмат кылайын, бирок кандай кызмат кылам дегендай бир отуруп калган жигиттер бар да. Ушул университетти бүтүп аткан эми жашы 23-тө, 22-де ушул эмне кылып туура кызмат кылсам болот, кандай коомго пайдамды алып келсем болот деген адамдарга бир эки сөз кандай насаат берсек болот. Бизде кыргызда айтылат го, ар бир кесип ардактуу депчи. Бизде бардык эле бизнесмен болуп кеткизи келет да. Азыр анан ушундай курстар дагы көбөйүп кетти. Мен миллионер кылам, триллионер кылам, мынча өрөм, тигинче өрөм, мындай кылам. Анан мындай болосуң, тигиндей болосуң депчи. Анан бизде өзүбүзгө дагы ушундай баягы кыргызга туюлуп калса керек. Бардыгыбыз эле айылда өскөнбүз да, айылда соттун үйү чоң болот. Же прокурордун үйү чоң болот. Анан биздин сознанияда, значит, баламды ушундай сот кылып окутуш керек депчи. Же болбосо баламды бир прокурор кылып окутуш керек деп баягы өзү каалабаган, өзүнүн табитине дагы, көңүлүнө дагы жакпаган бир профессияны тандап берип коет. Азыр канча дипломдор чаң басып жатат азырчы. Биринчи тандаганда кесипти туура тандаш керек да. Аллах таала ар кимге ар кандай талант берген да. Мисалы азыр бир сантехникти чакырсаң деле азыр мисалы келет дагы, тиягын карайт, биягын карайт. Азыр бир күндө мен кече чалсам айтат, бүгүн өчүрөт, 2 күндөн кийин келем депчи, мисалычы. Келди ар жагын бер жагын карады, 5000 сомдон мисалы. Сварщиктер деле, наркы берки деле ар кимге ар кандай жөндөм берет экен да. Мисалы Атабеков ырдайт, мен андай ырдай албайм. Ал мендей бизнесмен кыла албайт. Эми Аллах таала ар кимге ар кандай ырызкы берет экен да. Ошон үчүн мен айтам, кесипти тандоодо баягы жаңылышпаш керек да. Баягы туура жазып көрүш керек. Биз бизнес кыла турганда мисалы жазабыз да, мисалы 50 нерсени жазып туруп, мисалы анан кыскартабыз, мисалы нону кыла албайт экен, нону кыла албайт экен. Момундай кыла ала турган нерсени карап туруп, анан ошонун үстүнөн иштейбиз да, аракет кылабыз. Мисалы мынча акча кыладыбайт этсек, мисалы пайдасың го, көргөнгө дайынсың, бирок күйүп кеткенге дайынсың го ошого мисалы. Ошону карап туруп, анан кийин акырын ишти кыласың да. Мисалы Дубайда ушул рабочий мисалы кодекс боюнча, иш боюнча мисалы сиз азыр жакшы бир жумушка кире турган болсоңуз, жакшы зарплата менен жумуш бар. Мисалы бирок ал жака сиздин резюмеңиз керек обязательночу. Резюмеде сиз 3 жылдан ашык эме болсо, бир жерде туруктуу иштеген болсоңуз, сиз анда серьезный адамсыз да азырчы. Бизде азыр кесипте кандай кылган азыр мисалы 5 күн швейный цехта иштейт, жакпайт, нары туулган күнүнө кеткен, тиги наркын убалап жиберет, анан барып 5 күн тиги автомойкада иштейт, анан 10 күн барат тиги швейный цехта иштейт. Ошон үчүн анан баягы 2 тонн чөбөн эңсеген эттеги ачкадан өлтүрүп болуп, анан тияктан жок, бияктан жок, анан мамлекетти күнөөлөп баштайт. Мен жумуш болбой атат, тигинде болбой атат депчи. Андан дагы азыр эң коркунучтуусу, Россияда биз айтып атпайбызбы, мигранттарыбыз бизге экономикага мынча миллиард алып келип атат, тигиндей болуп атат. Бул жакшы.
Бирок андан дагы чоң проблема бүгүнкү күндө Кыргызстанга өзүңүз байкасаңыз керек, Бангладештен канча адам кирип келатат, Индиядан канча адам кирип келатат, Пакистандан канча адам кирип келатат. Аллага шүгүр, алардын да өзүнүн рызкысы бар. Маселе кызганбайбыз. Бул жерде биз биринчи өзүңө мындай. Исламда дагы биринчи өзүң тууганыңа каралат, кошунан анан карат. Биздин дагы максат айтып атабыз, өзүбүздүн кыргыздар иштесин. Азыр мисалы 50 миңдик, 60 миң, 70 миңдик жумуштарга азыр мисалы күнүнө 2 миң сом таба турган жумуштардын баары бангалдар жүрөт. Бүттүк индустар жүрөт. А сиз индустарды элестетип көрүңүз, азыр канча 1,5 миллиард индус бар. Бул еще многу келип аткан калдыктары, булар окубагандар, сабатсыздар да булар. Только доставка менен, мындай менен кыла тургандар да. Эртең кыргыз, Россиядагы кыргыз же нар жакта иштебеген кыргызча азыр 50 миң сомду чанып иштеп атат го. Эртең бул 500 сомдук жумуш табылбай калат да. Анткени дүйнө жүзүн боюнча эң рабочий силаны, эң арзанды Катардагы мисалы чемпионат мира стадион өткөнүн бардыгын бангалдар менен индустар куруп койгон да. Дубайда эң арзан жумуштарга, доставкаларга бардыгы ушул иштейт да. Азыр тоюз бир дагы 3-4 жылдан кийин ушундай коопсуздук бар, кыргызга жумуш калбай калат, кыргыз ачкадан нанга акча таппай калат да. Эми окугандар кетти. Ошон үчүн мен ойлойм, туруктуу бир неме болуш керек да. Муну айтсаң эми акыйкат ачуу болот, жута билиш керек, жаман көрөт да, мындай болуп атат дегенде 50 миң сом мисалы мен ойлойм. Сен өзүң кандай болду? Мен убагында өзүм тачка түрүп деле иштегем да. Где надо было свое, чтобы ачка калбаш үчүн работали. Башка эмне айлаң барбы мисалы 150 миң сомдук иштегенге сен акылың жетеби мисалы? Сен тажрыйбаң жетеби? Жетпесе, конечно, сен 50 миңдик жумушка иштейсиң да. Анан акырын иштесең, официант болсоң, анан менеджер болсоң, анан ресторанды башкарып, анан дальше кетесиң да. Туруктуулук жок, эчтеке жок. Азыр булар кирип аткан аябай коркунучтуу, коопсуз да. Доставкада ушулар, таксистте ушулар, швейный цехте ушулар. Буларда той деген болбойт экен, туулган күн деген болбойт экен, куда тозуу, кыз узат деген болбойт экен. Өзүнүн убагында кичине тамак аш берип койсун, көп деле расход болбойт. Андан да коркунучтуу, Кыргызстанда акчанын баардыгын булар чыгарып кетип атат да. Билсеңиз, бул эмне проблема? Азыр дагы Индияда мисалы дүйнө жүзүн боюнча Fortune 500 деген бар. Бул ушу дүйнө жүзүндөгү Tesla, башка ушул Google дагы кымбат чоң компаниялардын бардыгы ошо 500 Fortune 500тон ошонун бириден 185-ине чейин обслуживаниясы Индияда да. То есть Индияда 5 миллион айтишник бар экен да. Дагы канча 250 миллион англис тилде свободно сүйлөгөндөр бар экен да. Эртең эми Кыргызстанда кудай бурса заводдор ачылып калса, чоң специалисттер ачылып калса, кайда эле ушулар келет да мисалчы. Чоң жумуштарда ушулар отуруп калат да. Ошон үчүн бизде айтыш керек болот, баягы окуш керекпиз да бизчи. Кайтабы сен ушту компьютерный грамотность Excel'ден бирдекени эме кылып, 1С программадан мындай болсо, мен мисалы бир дагы мындай грамотный бир жаш кыргыздын кызын же мындай баласын бухгалтерлердин мисалы биздин аудиторлор, биздин чоң бухгалтерлер 5 миң, 3 миң доллардан алгандар бүттүгү мисалычы. Башка нациядан да мисалычы. Мен көрө элекмин мисалы. Чоң жумушта иштегендер. Биздикилер эмне? Айдап кел, байлап кел, официант болуп кел, шлагбаунду ачып кел, жабып кел, мындай кыл, тигиндей кыл, ошондой жумуштарда да. Бул келип неден келет? Окугандан келип эле чыгат да. Ошон үчүн мен ойлойм, обязательно азыр да болсо кеч эмес. Окуп туруп мисалы Дубайга барса деле 5 миң доллардан, 10 миң доллардан зарплата алгандар бар да. Бирок ошого окуш керек да, окуй атпайбы? Анан окубасаң, конечно, анан кийин шлагбаун ачып жабып иштейсиң. Эми бул деле адал, мен жок дебейм, жаман дебейм. Бирок еще больше хочется, чтобы сен что больше зарабатывал, больше акча табыш керек болсо, анда сен аракет кыл, окуш керек да. Бир эле жолу бар, ошол. Окуш керек азырчы. Тиги Америкада делечи, среднестатистический американец где-то бир 70 миң доллар годовой айлык алат экен да. Индустар среднестатистический 110дон башталат экен. Элестеңиз, анан мисалы үчүн мындай экен, Амазондо мисалы үчүн канча деген адамдарды жылына кыскартат. Жылына канча деген 1000, 100 миң деген адамдарды сокращение кылат да. Анан ал жака бир американецти койсо, мисалы үчүн доставка келет, чоң трактор менен алып келет. Анан ошол складтарын алып келет да, ошо склад ача турган, тейлей турган бир адам койсо, ага бир 5-6 миң доллар айлык бериш керек экен, мисалы үчүн. Ал жака специальный колл-центр коюп койгон, барат, сразу мен келдим деп, доставканы алып келдим деп чалат. Тияктан бир Индиядан бирөө жооп берет. Анын айлыгы 400 доллар, ал бактылуу, бул бактылуу. Иш берген адам бактылуу, иштеп аткан адам бактылуу. Ал аңчы сүйлөйт. Ал чат ошо жактан ага управление берип койгон, ал деген складты ачат, камера менен көрөт, кабыл алат, короче, выпискасын чыгарып берет. Болду эми. Ушундай да, мындайча айткандачы.
Ошого эми сиз айткандай илим, билим, тил, маданият, дин бүт жактан өнүгүшүбүз керек буюрса. Тилекке каршы биздин убактыбыз дагы акырындап соңуна чыгып калыптыр. Билим байкем, Аллах ыраазы болсун. Ушул жашооңуздун эң бир баалуу мөөнөттөрүн бизге жана биздин көрүүчүлөрүбүзгө арнап бердиңиз. Кудай таалам биз дайыма айтабыз, эгерде ушул көрсөтүүбүздөн бир адам пайда тапса, жашоосун өзгөртсө, иншалла бул акыретте биз үчүн чоң бир жакшылык болот, чоң бир Кудай тааламдын астында бир биз үчүн бир чоң бир бакыт болот деп. Иншалла Алла таалам ошого жеткирсин. Кудайым өзү сизден ыраазы болсун. Алла таалам дүйнө акыретиңизди берекелүү кылсын. Деңиз байке. Амин. Чоң рахмат, аябай сонун маек болду. Мен ойлойм ошол көп адамдар пайдалуу маалыматтарды алса керек. Эми Алла субханала таала Билим байкебизге дагы берекет берсин. Дагы көп ийгиликтерге жетиңиз. Иншалла дагы сиз айткандай Кыргызстанга эмес дүйнөгө пайдалуу болгонго Алла субханала таала сизди насип кылсын иншалла. Амин. Учурдан пайдаланып байкем бизде тоолор брендибиз бар. Бул биздин улуттук бренд. Мына сиз улуттук биздин ар бир жараныбызды колдогондой эле ушул тоолор бренди абдан сонун кийимдерди бүгүнкү күндө заманбап тигип атат. Буюрса Тоолор деп аты да жакшы экен да. Аты да тоолор. Бул жигиттерибизди айтып коелу. Буюрса бул атайын кыргыз бренди менен чыкты. Эми бул көп жылдан бери Россияда тажрыйбасы чоң. Cool Group компаниясынан, ошол Cool Group компаниясынын бир бөлүгү да булчу. Буюрса ушул Россияга, башка өлкөлөргө ушул мындай айтканда аталыш менен тараганга ниеттүү. Тоолор мындай эми кыргызча аталыш болсун. Биз мындай эми биз деген тоолуу аймактабыз го. Ошондуктан мындай ушул аталышты көргөндө бизди элестетсин деген. Кыргыздык экен деген. Ошондуктан аябай сапаттуу. Мына бүгүнкү күнүбүздө көп атактуу брендтердин катарында эле эми кийип көрсөңүз буюрса көрөсүз. Эмгиде ушуну кийип чыгайын. Иншалла. Баягы учурдан пайдаланып да ушуну мен айтып коеюн дедим. Тоолор дегенде сөз кеп келип кетпеди эми. Аллага шүгүр, Кыргызстаныбыз тынч болсун. Аллах таала Кыргызстанга чоң берген неамат бул эгемендүүлүк экен да. Мен баягыда бир окуяны кыскартып айтайын. Баягы ошо чечендер менен отуруп калдым деп баягы видеону чыгардым. Чечендер менен отуруп калдык. Эми алар дагы билесиз го, баягы мындай только өйдөдөн ылдый түшүш кыйыныраак да аларгачы. Анан общепитке барып калсак ушу 4 эле орун бар экен, башка орун жок. Анан можно сядем десем, давай отур. Анан откуда тигинде мындай сөз болуп, анан мы из Чечни, мы из Кыргызстана десем айтат. Кыргызстан, чё, маленький страна, да, депчи. А ну-ка, өзүң баштадың дедим. Маленькая страна, но независимая страна. У нас есть свои горы, у нас свой есть страна, у нас свой есть паспорт, у нас свой есть президент депчи. Эми кандай болбосун баягы азыр бир мамлекет түптөлөйүн десе, жер жүзүндө кызылдык деп жок да, карта жок да. Экономика жактан артта калып калсак мейли, калдык, бирок жетип алсак болот. Бирок азыр башка мамлекет ошо күрттөр бар, мисалы башка дунгандар бар, уйгурлар бар. Эми аларды Аллах таала жашоосун ömүрү береке берсин. Бир туугандарыбыз го, Аллах таала Куранда айтат, ыйман келтиргендер бар, бир тууган. Бирок 60 миллион ушундай населениясы бар. Бирок түптөлөйүн десе мамлекет жок да. Өздөрүнүн тоосу жок, өздөрүнүн суусу жок, өздөрүнүн паспорту жок, мисалычы. Кыйын да. Ошон үчүн бул эгемендүүлүк түшүнгөн адам Алланын эң чоң неаматы экен да. Ошон үчүн ар бир биз балдарыбызга эгемендүүлүк эмне экенин, канчалык бизге бартуу экенин ошону биз үйрөтүш керекпиз да. Анан баягы туулган жердин топурак алтын дейт го, ушу тоолор дегенде Сүймөнкул байке менен да мамилебиз бар да. Анан Исхак Разаковдун историясын окуп калдым да. Алла сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом таза болот деген сөзүн билебиз, бирок башка нерселерин билбейт экенбиз да. Канчалык мамлекетке кызмат кылган, канчалык кыргыз тилин өнүгүүдө, бирок баягы көрө албай бут тозуп, кыскасы аягы ушул Москвага айдалган экен да. Анан Москвада ушул жүрүп, Кыргызстанга канча ушу Өзбекстандан дагы бир орун болсо берсеңер, кайта Кыргызстанга жакыныраак жашайын десе да уруксат берген эмес экен да. Анан кийин ошол Россияда иштеп жүргөндө ошо BBC'де кызынын интервьюсунан угуп калдым. Эльвира Разакова Исхаковна деген ошо кызын тоже картайып калыптыр, эми интервью берип айтып, анан Исхак Разаков жөнүндө сурап, кандай болуп, эмне болуп десе, анан ошо сөздөрдүн биринде айтат, Кыргызстанды сагынчу эле десечи. Албетте Кыргызстанды сагынчу дейт. Даже койгондо Кыргызстандын топурагын алып барып Москвага койгондо аралаштырып неме кылганбы? Анан доз айтып да, не обижайся, вот кандай болбосун, топурак аралашты, бул Кыргызстанда коюлгандай эле болду депчи.
Один раз анан апам дейт, ошо эми орусча сүйлөйт экен, ал балкондо турган экен дейт атам. Он начал плакать дейт, ыйлап отурат дейт. Анан айттым дейт, атам, эмне болду сизге, жакшы элеби, тынч элеби десем, доча, горы не хватает. Кыргызстандан тоолор жетпей атат мага дейт. Ошентип ыйлайт эле дейт да. Канча бардык нерсе болсо да кызым, тоолор жетпей атат мага. Кыргызстандын суусу, абасы жетпей атат депчи. Тоолор десе ошону эстеп кетпейм. Ушул Сүймөнкул байке айтты эле мага бир. Ошо үйү тоо жакта карап турат экен да. Анан эртең менен турганда баягы тоону көрүп өзүмө бир дух алып алам деп Сүймөнкул байкенин айткан сөзү бар да. Аллах таала жашообуздун өмүрүнө береке берсин. Баягы кыргыздын компаниясы өнүгө берсин, салымын кошо берсин иншалла. Ушундай биздин тоолорубуз бар, ушундай эмелерибиз бар. Аны эми башка жакка чыкканда билет экенсиң да. Эми баягы бийик имараттар кандай болсо дагы ал биздин бийик тоолорду алмаштыра албайт экен да. Ошон үчүн анандай Кыргызстанга келгенде тоону карап бир действительно чынында дух алып аласың да. Ушундай тоолорубузду, жерибизди, бейиште болгон жерибизди Аллах таала сактасын. Дагы Кыргызстанда жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө жолукканга Аллах таала насип этсин. Бейиште жолукканга насип этсин. Анан ошол сөздүн аягында ошо энелер күнүнө экен ким ушу комментарийде энен жөнүндө жакшы бир сөз жазса, өзүңөр бир ушундай вы сами будете судья дегендей биз эме болсок болбой калат. Карап туруп биз ошого биз өзүбүздүн компаниябыздан Лидер Мобайлдан бир телефон белек кылып коюк. Ошол жака ким өзүнүн эне жөнүндө окуя жазабы, хадис жазабы же кандай жазат өзүңүздөр тандап туруп анан ошол белектерди эненин урматына ошондой бир телефон белек кылып коюк. Биз YouTube'дан тандайлы, тандаган адамга жазып көрөбүз. Бирок кээде болот, жазсаң кайра жооп беришпейт да, билбейт YouTube'да колдонгонду, бирок биз Instagramга буйруса ошол адамды таап чыгарып коебуз. Тоолор деп калбаңыз, ойлонсом, пайгамбарыбыз деле пайгамбар болгонго чейин Жабал Нур канча тафаккур кылып тоодо жүрдү, мындай айтканда ойлонуп, мындай айтканда Кудай таала дагы да жакындап, анан пайгамбарлык тоодо түштү. Туурабы? Пайгамбарлык тоодо түштү, Куран тоодо түшө баштады. Адам атабыз менен Хава энебиз Жабал Рахма, жана дөңсө мээрим тоосунун үстүндө жолугуп атат. Эми айтор, мында да бир береке бар экен, иншалла. Хикмат бар, иншалла. Алла таалам ыраазы болсун. Мына жаан да башталып атат. Ошондуктан буйруса берекенин аркасынан береке болсун. Анан Лувр эмерек салонуна ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Учурдан пайдаланып, жана биздин Додо пицца, адал пиццалар, Додо пицца компаниясына да чоң бир рахмат. Барыңыздарга чоң салам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.